Саламатсыздарбы? Бүгүн мен Оштомун. Ошто мынантип эл чогулуп турат. Булардын азыр байкашыма караганда ошол компенсация маселелери боюнча окшойт. Жанагы үй сүрдүрүлгөндөр. Анан азыр баралы, угалы, сүйлөшөлү дегендей. Мэриянын алдында ошол бир 60 адам чогулуп турат окшойт, 50-60. Москвадагы боордошторго орустардын оозун ачырган, ооруну кууп качырган Айтылуу Алибековдун клиникасын сунуштайбыз. Тишиңиз ооруса да, ичиңиз ооруса да, онтоло оонап жатпай, Ваш доктор Алибеков клиникасына баш багыңыз. Сапатына баасы бап келген Ваш доктор Алибеков клиникасы Москвадагы Измайловский метронун 3-Парковая 12 дарегинде жайгашкан. Клиника укол саю, сүннөткө отургузуу, тиш дарылоо кызматтарынан сырткары кош бойлуу аялдарды каттап, төрөткө чейин байкоого алат. Дарт аныктоого зарыл анализдердин баарын аткарат. Алибековдун клиникасында үй бүлөлүк дарыгерден баштап терапевт, стоматолог, хирург, гинеколог, невропатолог, травматолог, уролог, кардиологко чейинки дарыгерлердин мыктылары топтолгон. Клиника заманбап лаборатория жана эксперттик класстагы УЗИ менен жабдылган. Бул клиника Яндекстеги рейтинг боюнча орусиялык клиникалардын алдыңкыларына кирет. Саламаттыгыңызга сак болуңуз. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Не чогулуп Биздин ошо маселебиз боюнча, мына үй боюнча биздики. Кайсы үй боюнча? Биз мына ар жерден сностон келгендербиз да, бир эле неме кылып көчөдөн келген эмеспиз. Исанова да, мына Моминова, бардык жерден Таджикская, бүт бардык жерден снос болуп келип, мына Краснофлотская, Черемушкада. Ошо жерге токтолгонбуз, ошо жерден үй берген. Бизде башында договор башма баш болуп алмашылат деп ошондой сөз болгон бизде. То есть сиздердин жериңиздерди алат, анан булар сиздерге даяр квартира берет. Даяр квартира берген. Азыр эми ушул убакка чейин 9 ай убакыт өттү. Эми документи бизге бергиле десек, азыр булар эми булардын маселеси мондай болуп атат. Биздин үйдү мында арзаныраак баалап туруп, анан бул үйдү кымбат $950 баалаптыр. Анын айырмасын да квадрат метрин. Сиздердин жериң айырмасын чыгарып, ошол мисалы үчүн 2 миллион чыгабы, 3 миллион чыгабы, ошону силерге ипотека түрдө биз силерге оформить этип беребиз. Эмне үчүн биз өзүбүздүн жерибизди берип, үйүбүздү бузуп, иши эме кылып туруп канча биз залалга тарттык. Анан да биз буларга акча төлөп беришибиз керек. Бизге ошол маселе болуп атат. Бизге ашык калабы, кандай болот? Биз бардыгына ыраазы болуп ошол жерге көчүп бардык. Биз көчүп барып атканда урушкан жокпуз, талашкан жокпуз. Макул болуптур деп макулдашып ошол жерге көчүп бардыкпы? Биз деле ошондой кылып туруп, жашына кылып туруп, ыйлатпай ушунду бардын давлениясын көтөрбөстөн ошо документти берип койсо болот беле? Азыр эми мына экинчи жолу келип атабыз. Экинчи жолу келип атабыз, мэр чыкпай атат. Өзүнүн оозунан угуп кетели ушуну деп. Вице-мэри чыгып атат, берки жетекчилери чыгып атат. Ошону өзүнүн оозунан угалы десек чыкпай атат. Кайсы үйдү берген өзү сиздерге? Бизге Краснофлотскада, Черемушкада Миктин үйүнөн. Миктин үйүн бизге берген. Бүт барды сностон барган. 64 квартира сностон барган, 8 квартира 3 эмдиктерге берген, калганы мына актерлорго берген. Мик деген жанагы муниципалдык ипотекалык компания. Ипотекалык компаниянын Бул мэриянын өзүнүн гик сыяктуусу. Ооба. Канча пайыз менен берип атат? Эч кандай пайыз эмес, бул ошо үйүбүзгө эле бул үйдү алмаштырып атканбыз. Жок, башма баш берди, бирок азыр могу калган эмени сумманын разницасын мисалы 2 миллион 3 миллион чыгып атат деп атпайсыздарбы? Ошону канча пайыз менен берет? Пайызын айткан жок. Вот примерно азыркы эмени биздин үйдү мисалы үчүн 3 миллионго деп алаптыр. Примерно бул. Ал тиги үйдү 2 комната үйдү 5 миллионго деп алаптыр. Ошондо 2 миллион аралыгы чыгып атат. Ошону силер ипотека аркылуу төлөйсүңөр деп атат. Мисалы сиз өзүңүз канча жер бергенсиз мэрияга? Снос болгон жериңиз? 3 сотик, 4 комната үй. Азыр газоблоктун бекем же бош экенин билиш үчүн биз бир эксперимент өткөрөбүз. Машинаны айдап туруп кайра жылдырып коесузбу? Мына газоблок, ушул оштон чыккан газоблок. Чыкты, бышты, мына жерге коюлду. Мына азыр чоң ушундай оор жүктөр ташыган машина. Айдай бериңиз эми. Айдай бериңиз. Мына ол ось толугу менен ушул газоблоктун үстүндө турат. Бул керек болсо мына дөңгөлөктү дагы көтөрүп турат. Эми өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр. Мына бардык нерсесин эске албаганда дагы мына остун өзү, мына дөңгөлөктү кармап турган. Жөн эле айтайын, мына дөңгөлөктүн өзү жок эле дегенде бир 80-90 килограмм чыкса керек, өлдү дегенде. Мына ось өзү бир жок эле дегенде 1 тонналык нерсе. Мунун үстүндө жүктү караңыздар. Бул бош азыр. Бош болгондо дагы ушуну көтөрүп атат азыр. Эми ушуну биз айтып атабыз. Бул газоблок бош экен, бул эзилип кетет экен, жүктү көтөрбөйт экен, бир нерсе ийилсең кармай албайт экен деп атабыз. Андай эмес туугандар. Мына
жарака кеттиби? Жок. Сынган жок, эзилип калган жок, отуруп калган жок. Болгону мына ушул эң жүк көп түшкөн жер бир аз нагрузкада бычыйып деформация болгон. Болду, башка эч нерсе болгон эмес. Сиздин үйүңүз? Саламатсызбы? Жакшы, сиз менен таанышканыбызга. Биз мына ушул үйгө келгенибиз себеби Сиз кайсы жерден келдиңиз? Биз ушул мына гостиницалардын аркасында биздин үйүбүздө именно садике өткөрүп берген. Садике, айдан эки садике. Биз 22 жылдан бери Москвадабыз. Эми Россиядабыз да. Эми биз Россияда жүрүп, мигрант болуп жүрүп, мына Садыр Нуркожоевду биз колдоп, мындай колунан китептерди алып, биз ишенгенбиз да, мигрант болуп жүрө бергенбиз. Биздин үйүбүздө 13 адам жашагандан эми менин өзүмдүн кармагымда. Мени үйдөн чыгарып атканда вице-мэр балды, Салтанат деген кыз барды. Салтанат Аманова азыркы депутат. Ооба. Мен эми Орозодо эми мына Москвадан улам мен 4 жолу учуп келдим, 4 жолу учуп бардым. Менде деле балдар көп да. Анан эми азыркы учурда ушул үйлөргө документ берилбейт дейт. Мага Энесайдан экинчи потокту аласыз деген. Эки неме балам бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген балам бар. Азыр сизге да мына миттен үй бергенби? Берилген. 2 комнат үй берген, Энесайдан үй беребиз деп. Менин балдар эки мүмкүнчүлүгү чектелген балам бар. Мына Москвадан алып келген документтичи, мынаны. Ушул мэрияга алып кирсем, мындай кызыгып да коюшпайт да. Көрүнбөйт. Ушу балдар ошол жакта лечение алат. Бул баягы балдарыбыз майыптыгы жөнүндө. Түшүндүм. Берки жери канча жер бергенсиз? Биздин үйүбүз чакан кичинекей 3 комнат болгон менен, бирок центр жерде болду да. Макул, центр жерде 3 комнат үй, анан жанагы жери канчалык болчу? Жери эми мына жерде 3 адамга байлык, мынандай Алымкан Салтыбалдиева деген өмүр бою болгон дамком турат. Ушул аялдын гана немеси менен берилди окшойт. Мен жок болчумун Москвадан. Бирок ол жерге үй салганда биздин үйлөрдү дагы талкалап эмаком. Үйүбүздү жараксыз кылган. Мен эми баягы чет элде жашаган үчүн балдарымдын комфорту үчүн жүрө бердим да. Эми азыр келсек, Енесайдагы үй сизге берилбейт дейт. Мына үйдөн дейт, убактылуу үй дейт. Мына вице-мэр менен сүйлөштүм. Убактылуу бул эмне бир нерсенин үйү. Сиздерди чыгарабыз дейт. Квадрат метрин өлчөйбүз, биз сиздерди чыгарабыз дейт. Мына урматтуу Садыр Нуркожоев кантип чыгарат? Мына элдерди караңыздар. Мына буларданчы квадрат метриге төлөй турган эч кандай немеси жок, шарты жок. Себеби булар пенсионер, мөгөдөктөр. Эми бир переворот болдубу? Мурда бир нерсе 30 жылда келчи, азыр 50 жылда. Ушул элдерге тийишпеңиздер суранам. Төлөтпөңүздөр, документтерин берип, бизге убада кылган шарттарыны Жеңишбек Токторбаевдан кийинкисини улап кетсин Жанар Акаев. Канча жолу келебиз, чыкпайт. Чыкса деле Жеңишбек Токторбаев ол өзү качан алды үйүңүздөрдү? Жеңишбек Токторбаев биздикини май айында, сиздики кайсы айда? Биздикини февралда алды. Февралда, мына февралдан бери мына дагы февраль болду. Февралдан бери февраль болду. Февралдан өттү, бир жылдан ашты. Бир жылдан ашты. Азыр ошо бир жылдан бери ал эмне үчүн документтештирип берген эмес? Документтештирип бергенби? Мына Краснофлотскийдүбү? Жок, эми бизгечи баягындай эле. Үйдүн тек паспортун бергенби? Текст паспорт эч нерсе берген жок. Только бизди киргиздирди, срочный 3 күндө бузгула деди, 3 күндө буздук. Мени суранып кетерим шу эл журт мына элдерге тийишпесин биринчиден. Экинчиден акча сурабасын. Үчүнчүдөн биздин мына көпчүлүгүбүздү сыйлап, шу Садыр Нуркожоев мигранттарды колдойбуз деген. Мигранттарды колдойт, биз дальше эле колдойбуз Садыр Жапаровду. Садыр Жапаров президент болгондо мен Москвада болчумун. Грамоталарым бар, медалдарыбыз бар. Бардыгын азыр тартып жөнөтөбүз. Эми азыр өзү токтосоңуз. Мен азыр айтайын дегеним, жанагы сурайын дегеним. Чалмакейди жана Токторбаев чалыптыр. Анан азыр эми сиздер могу Жанардан талап кылып атасыздар. Бир жылдан бери өзү улап кетиш керек, бирок улай турганга ал мыйзамдык, баягы мыйзам жол бериш керек да. Анан азыр ал жокко сүрүп атканда эмне үчүн? Ошону айтып атам. Азыр жанагы Токторбаевдан сурадыңыздарбы? Бир жыл эмнени күттүңүздөр? Токторбаевка биз Токторбаевка мындай адамдын, ол киши мындай психолог да, адамдын турган турушуну түшүнөт экен ол адам. Адамдын үнүнөн билип алат экен. Бирок ол кишини мен эч нерсе дей албаймын. Бизге ушундай жакшылык кылдыбы? Эми бул жагыны мына ушул азыр Жанар Акаев менен мен 2-3 жолу жолуктум. Мен буга дейин Жанар Акаевка жолуктум жолдо.
Бул мэр боло элек кезде. УК мына документтер Москвадан келди. Бирок Жанар Акаевдин деңгээли өтө чоң жигит. Документтерин окуду дагы эже деди, бул сизге үйүңүз бузулбаса деле үй бериш керекпи, билбейм деп мэрияга чалды. Мэр боло электе чалды. Эже барың деди, келсем дагы эле ошол, эртең келиң, бүрсүн келиң. А бирок мэр болгондон кийин 3 жолу жолуктум. Бирок мына Жанар Акаев менен сүйлөшүп турабызбы? Жаныдагы азыркы вице-мэрге окшоп эле жаныдагылар булар андай, булар мындай үй алышкан, дагы үй хочут деп эле жолотпой атат да. Ушу чыгып элдерге жолуксун. Берсин, биздин үйлөрдү берсин, биз талап кылабыз. Биз 22 жылдан бери талаалап жүрөбүз. Мына жерде көп мигранттар. Азыр кезектешип Сайын кетпейбиз. бул эжекеден. Саламатсыздарбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мага мисалы үчүн эртең менен саат 7-де кирип, мына мурунку Жеңишбек Токторбаев Кайсы жерден? мына Кармакс мектептен, Ига Восток жактан, центр жерден. Анан мен ошол жерде согласно 3 үй деп согласно болбой койгонмун. Болбой койгондо дагы Токтоп туруңуз. Жеңишбек Токторбаев сиздин Карл Маркстагы үйүңүзгө эртең менен кирди, жана чуркап жүргөндө. Кирди. Киргенден кийин сизде өзү жериңиз канча жер бар? 3-кө 5 менин жерим. 350 квадрат? Жок, 3,5 сотник болгон мектепте. Бирок менин китебимди көргөндө 8 комната. Документи бар. Документи бар. Анан ошол жерде документи көргөн жери жок. Кирип эле 3 күндүн ичинде чыгып кетесиңсиң деди мени. 3 күн гана срок берди, кагаз берди. Мага эртеси эме үйдө отурсак, чыкпай эле коеюн деп оюнда туугандарыма айтты. Сен чыкпай тур, качан документти бересиңсиң деп чыгасың дегенде, мага эртеси күнү кагаз келиптир. Андакулова Гүлжан, сен немеңде ушу 1,5 миллион акча төлөйсүңсүң деп. Если каршылык кылсынсаң 1,5 миллион акча мойнуңа жүктөлөт деп. Кимден барыптыр? Ошол мэриядан барыптыр кагаз, поштодон. Анан мен неме Ага чейин кагаз барган эмеспи? Ого чейин кагаз барган эмес. Предписание деп алдын ала берет да, эми 1-2-3 жол. Берилген эмес. Ошол мага ошол жерде киргенде айтты, сага Енесайдан 1 үй деди. Анан домдон акам өтүп кеткен эле, ошонун балдарына 1 үй бересиңиз деп ошонтип айтты. 3 семья нарака жашайсыңар деп ошол жерде мен айткам. Биз чоң семьябыз ушул жерде. Ошол сиңдим. Канча адам жашачу элеңиздер өзүңүздөрдүн үйүңүздө? Менин өзүм үйүмдө эме келиним бар болчу, жеңем 4 баласысы менен бар болчу, сиңдимин күйөөсү өтүп кеткен. Анын 4 баласы бар болчу, анан мен бар болчумун. Жалпы канча адам? Жалпы 5 адам, 5 семьябыз. 5 семья канча адам? Где-то 15. 15ке азыр анан Токторбаев канча үй берди ошондо? 2 эле үй берип койгон. 2 мен ошого да согласно болгом. Жок, ошо. 2 комната домдон берди Краснофолскийден, 1 комната эмен Енесайды дагы күлүчү 2-чи поток, 3-чү поток деп айтканда мен уурушуп, жанжал кылып, ыйлап, Жеңишбек Токторбаевдин алдына келип, ошол үйдү дагы сөгүсүн угуп, атаман, апаман укпаган сөктөрдү ушул жерден уктум. Не деп сөгөт? Эми ошо эмесин айтып өлгүдө эме урушту да, бири күнү күлүч берилип аттыр Енесайданчы. Келсем, эжем мына жанымда болчу, кызымды көтөрүп алып келип ушул жерге эме кылсам, сага эме бар дейт, мага ол Енесайда үйүңүз жакпады дедим. Мен өзүңүзү ол жерге барып көрсөңүз страшный жер. Мо центрден бизде өзүңүзү жалаң жесирлер жашасак, мен өзүм жолдошум жок болсо, ата-энем өтүп кеткенине көп жыл болгон. Атам мага наследство кылып өткөзүп кеткен үчүн ошол укамдар үчүн чуркап жүрөм. Азыр укамкам абакта отурат. Ошолор үчүн чуркап жүрсөм, мынтип ипотека сыяктуу төлөйсүң дейт. Мен эч кандай төлөй турган акыбалым жок олорго. Ошентип токтоп туруң азыр. Ошентип бир үйдү Краснофлотскийден алдыңыз. Краснофлотскийден. Анан аркында анан ошо урушуп жанжал кылып атып, ыйлап алдыңыз. Ыйлап алдым биринчи. Ал кандай экен үй? Ол жактагы полдору көп кетет, потолоктун тору паңдап кетет, страшный. Эми бул жакта 14 жыл менет өз кеткен, ушу 5 адам салганбыз. Мен өзү жетип бир турганбыз. 5 адам Москвада иштеп, тен солугубуз кетип ошо үйгө салганбыз ошол үйдүчү. Биз мындай снос болот деп өмүрү ойлогон эмеспиз. Ал үйдө ушу өмүр бою жашайбыз. Ата бабабыз жашап келген ошол үйдө кызыл документ менен. Ошол. Азыр эми канча төлөө деп атат? Азыр сизге ошондо компенсация чыкты, сенке эме чыкты дейт. Оценкасы чыкты дейт. Мен бирок кирип санаткан жокмун. Могу жерде данком эжелерге барып, эми кайра бизге могу жерге келбегиле, 5 адам келгиле, 10 адам келгиле деп ошонтип айтышат. Айткандан биз эме кылган жокпуз да буларгачы.
ошол бизнеске ушуну карап берип коюңузду суранабыз. Сизчи? Меники да ушулардын жанында, Карл Маркс мектебинин жанында. Ошол жерде мына замиралар болуп 4-5 жашайбыз. Үйлөрүбүздү барып Токторбаев барган, мына ал жердеги замдар менен. Анан ана биз Черемушкага үй салдырды, ошол үйгө барып жашайсыңар. Анан Эне Сайга дагы деген мен балам менен кызым да орукчал кызым бар. Ошого деп мына силер аны Эне Сайдан деген. А болуптур деп анан эмне кылабыз? Өзүбүздүн жерибиз 13 соттук жер эле, 2 үй эле, 2 үйдүн документин көтөрүп жүрөм мынантип. 13 соттук. 13 соттук эле. 13 соттук жерди канча деп баалады Токторбаев? 13 соттук жерди баалабай эле ошо 2 комнаттан үй берди, 2 комнаттан экөөнү. Мына жерден анан Эне Сайдан дагы деген, Эне Сайга деле эме болбады. Канча үй менен жашайт элеңиздер 13? Ошондо мен балам семьясы менен, мен кызым жана орукчал кызым, анан уулу бар, ошо менен 5 ошо жерде 5 үй бүлө. Же 5 адамбы? 5 адамбыз. 5 адамга 2 комнаттан берген. Анан эми ошону эме кыласыңар, төлөбөйсүңөр, ошол жерде жашагыла. Анан Эне Сайдан да деген, эми азыр ошону жашап жүрсөк, кайра төлөгүлө деп атпайбы мына. Канча төлө дейсизди? А мени деле ошол баарыбызга эле ошондой деп төлөгүлө деп атат. Биз ошого суммасын айтпайт эле. Суммасын айткан жок, сумманы айткан жок. Сумманы айткан жок. Мына баарыбызга деле айткан жок. Төлөйсүңөр дегенге болуп атасыз. А кече барып ошо жерди караса түзөтүп коюптур. Сиздердин жериңиздер? Жерибизди түзөтүп, жерибизди Кармас мектебин мына кошуна мына соседтерим барып алып ушунчалык болбосо ошондой турганда көчүп кетип калат элек өзүбүздүн үйүбүзгө эле. Ооба. Ошол Сиздин жериңиз Ошо Исанова, могул жерде 5 адам чогуу Карл Маркс мектептин аркасында. Биздин жерди мектепти өткөзүп беребиз деген. Жаңы мектеп, бул мектеп уже эски болду. Жаңы мектеп салынат. Ошол мектептин территориясына өткөзүп беребиз деп ошентип айтты. Макул болуптур деп каршы чыккан жокпуз. Макул болуптур деп бошотуп бердик. 3 күн гана эле срок берди. Чыгып кеттик ошондо дагы. Азыр эми ал үйдү мектептин территориясына өткөзбөстөн эле башка бир частник бирөөлөргө сатышыптыр. Ал жерге сиздердин жериңиздерди алып туруп башка бирөөгө сатып жерибизди алып туруп башка частниктерге саткан. Үй салабыз деген үйгө ал жер туура келбейт. Анан кийин ал жерге азыр эме кылып туруп автостоянка ошондо курулуп атыр. Ал жер азыр тегиз эмес, монда котлован кылып туруп, өтө тереңдикте кылып туруп казып салган. Кечеде Гүлгак эжеге да барып көргөзүп келдик аны биз. Ал сиздердин үйүңүздөрдү снос кылып атканда эмнеге снос кылабыз деген? Мектеп үчүн деген? Мектеп үчүн өткөзөбүз. Анан эмнеге башка бирөө? Ал жерде мына мисалы үчүн сиз билсеңиз керек, двухэтажный эме юстиция азыр временная юстиция арендовать этип турат. Ал эже дагы ошол жерден 3 комнатадан 2 үй берген ал эжеге. Ал эже сразу уже мени үйүн кайтарып берди дагы. Бар туруп алып алды уже. Ал аныкы бузулган эмес. Аныкын полностью целиком мектепке өткөзүп беребиз. 1-класска даярдай турган окуучулар ошол жерге кирип окуй берет деп ошентип калтырып койгон. А биздин үйүбүздү полностью бузулган. Эч нерсе калган жок. Азыр ал эже ошол юстициянын имараты ошол эженики болчу. Да. Анан аны ошол Токторбаев алып койгон мэрияга, бирок азыр Токторбаев кеткенден кийин кайрадан эже алып алды. Ошондо азыр анын аренда платасын эже өзү алып атат. Кайра өзү алып атат, ошондой болот. Асаздап турат. Ал туура кылыптыр. А биздин үй бузулуп кетиптат. Түшүндүм. Биздики ошондой болуп атат. Мисалы үчүн мектепке өткөзөбүз деп, мектепке өткөзүп берген жок. Саламатсызбы? Сиз кайсы жактан? Мен Мамутов Шүкүрбай Торлович. Масалиева 114 4 тарегинен. Мына грен завод бар го, мына аны жерден. Мына жерден. Эмне демек? Кайер бузулду эле? Эмне демек? Суунун боюнда үйүм жайгашкан болчу. 327 квадрат метр, 3 соттук 27 десятка. Бул деген былтыркы 2025 жылдын 5-июнь кургун айт күнү. Үйүзгө чык сунос деп жазып кеткен экен, биз жумушка кеттик эле. Анан келип кошуналар менен чогулуп келсек бул жерден. Анан Жеңишбек Токторбаев өзүнүн аппараттагы балдар менен барып көрүп, анан мыйзам жолунда карай турган болуп, мен үйүмдү буздурбай кыйлап турдум. Ошол эле күнү мына жерге чакырышып, УМСтен жакшылык деген бала компенсацияга мени бун үчүн компенсацияга арыз жаздырган. Бун үчүн жазышка ыйлапсызда макул болгонбуз. Кудайдын улук күнү эле. Анан жазып, анан кийин мага да бирөкө совет берип калды. Сен барышың керек, архитектура госрегистрден анан өзүмчө да балатышың керек дегенде мен 2 жерден балатып койгом. 2 жерден балатып койгом. Ага чейин мен мындай шаардык каттар келип атты. Жок, токтоп туруң азыр бир суроо. Мэрия канча деп баалады үйүңүздү? Мэрия токтоп тур. Мэрия менин 327 квадрат метрим, ар бир квадрат метрими 137 доллардан баалап коюптур. Бул факт. Мен айткан, же болсо 12
сомго эч жерде жок, алай кун башында жок жерге десе баалап коюптур. Адам ыйлагы бул биз 19-чу То есть 3,5 соток жерди 327. орточо алганда 12 миң долларга баалаптыр. Макул. жок, 12 миң доллар эмес. Сот 1 квадрат метр 137 доллардан. 1 квадрат метр. 12 миң сомго баалап кой. Общий жалпы 1 квадрат. 1 квадрат. Эми 1 квадрат метр шаарда шаарда ыдырысыным. Миңге 1 квадрат метр миңге жок да. Өздөрү 950 пригласетип атыптыр. Эми бул дегенсе жер үй. Бул үй жай жери менен навес павес туалет вання санясы менен. Анан эми биз деле өмүр бою ойноп жүргөн жокпуз да. Макул. Анан туруп тур эми. Өзүңүз, тур. Сиз өзүңүз анан башкаларга барып оценка кылдыңыз. Эми мен уруштум, талаштым, шарт эле бере койгон жокмун. Мына 327 квадрат метр 114 жайгашкан. Мен дептир 2 жерге баалатып койгом. Ошо 2 жерде баалатканыңыздын баасын сурап атам айланайын. 2 жерге баалаткан баасым булардык 3 миллион 924 миң. Элестет? 3 миллион 44 миң 845 долларга эле баалап коюшуптур. Жалпы үйдө. Мерия. Бир комнатаны бербейт. Мерия. Беркилер канчага баалады? Беркилер көз карандысыздар мындай алганда, башка жерге баргандарыңыз. 19 миллион 156 миң. Же болбосо 219 миң 716 долларга ортодогу булар оценкада жооп берет булар деп баалашкан. Ошондо бул жердеги айырмачылык 15 миллион 232 миң, же болбосо 174 миң 331 доллар болуп чыкты. Бул мен такталган. Мен сиздерге ушул жерден калыс бир сөздү айтып коеюн. Өзү негизи шаарда жанагы мынау көп кабаттуу үй салган ыңгайлуу жерлерди көбүнчө минималдуу баасы 35 миң доллар болуп атат. Бир сотка жердин баасы. Анан кээ бирлери кымбатыраак бир 40га чыгарып сатып атат. 50 миң деп турушат, 50 миң доллар деп турушат бир соткасын. Мына жерде мисалы мынау Фрунзенскийдин ичинде жанагы үйдү участканы бошотуп, баягы бардык нерсесин алып, даяр кылып, ошо 50 миң доллар деп турганын көрдүм, бирок эч ким албай турат. Эми баягы эл айтканчалыктагы эмес, бирок мэрия айтканчалыктагы эмес, калыс айтканда. Калыс айтканда туруптур. Калыс айтканда азыр мага ошо мэрия бир соток жерди 100 миң долларга алып бере албайт. Таппайт дагы. Шаардын борборунан. Өздөрү дагы айткан. Золотой квадрат деген аталыш экен. Артыкта Сизге азыр канча площадь үй берди? Монда ошондо 3 комнат бир. Анан 3 комнат, ада комнатный болгондо макул болгонбуз. Жок, ошондо канча квартира берди? 1 комнатный бир, 3 комнат бир. Жалпы эмеси канча болду квадраты? 125 арақ брагы. 125. Ошондо мен 327 квадрат метр. Эгерде бул жерде кайралып атат. Бул жерде компенсация, кенттеме компенсация же болбосо бузууга учураган жериңизге теңдеш жер тилкесин алмаштырып берүү жана боюнча жазган арызыңыз Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын турак жай жана жеке турак жай бөлүмүнө каттоого алынды. Арызыңыз комиссия тарабынан мыйзамда белгиленген тартипте каралаарын билдиребиз дейт. Чечим кана чечим? Чечим токтоптур. Ошол жерде мен 2 ай чозушкан. 2 ай чозгондо турупсаң. Мен буздурбай, мына чечим чыкканга чейин үйүм буздурбадым. Турдум, уруштум, талаштым. Мен мыйзамды алада жаза, мен менчигим болсо, жер менин менчигим болсо жеке менчик. Өзүм суранбай атсам дең. Өзүм суранбай атсам, анан мен келсем мына жерде жакшылык деген бала бүтпөй атты да, акыркы күнү бир күн мен телефон кылып чакырышты. Ака, документтериңиз бүттү. Мэриянын комиссиясы карап чыгып протокол чечим чыгарышты. Сизге 3 комнат и однокомнатный квартира бериле турган болду. Деп ошо күнү апарып мага үйдү көрсөтүп киргизишкен. Ошондон эми майлы коям. Менде бала чакам жакындарым айтты, сен алданып калыпсың деди. Квадрат метринен. Себеби жер кымбат болуп атса. Бул үйдүн дагы барып акыбалын көрсөңөр болот. Анан деген илиптерен бир калат. Анан эми бул жерден эми макул болуп бала чакам менен эми мен чоң семьямын. Жашым 58ге Садыр Жапаров. Сиз 58ге чыксаңыз, мен дагы ошо 58 жаштамын. Небере күтүп, кудасы күтүп, чоң үй бүлөмүн. Неберелер мектепке барышат. Балдарым Россиялап, же миграциядан жакшы, баягы консулстволор жакшы деп айтат. Россиянын. Россиялап жүрүшөт. Салсаяк болушуп көчөдө. Же мамлекетибизден нормалдуу завод фабрика жок. Анан бул бизге сиздин бийликтин бутагына туруп алып, хоп, лаппай дегендер бардыгы эртең сиздин башыңызга келип калбасын. Хоп, лаппай дегендер иштерди бүтүрбөй, биздин максатыбыз кечеки мэрди жамандап, бүгүнкү мэрдин максаты макташ эмес. Хоп, лаппайларды карап ушуларга чара көрүш керек. Убагында элди кыйнап атат. Былтыр сахарын диабет болуп ооруп, 2 жолу эчени алып, кече Кудайдын улук күнү
арапа күнү ушул жерден акыркы күнү ооз ачылып дары баары ичишке туура келип калды. Өздөрү көрдү. Ушундай аялым киргизсем ушу бага балап коюшкан экен. Анан мен кайра кирдим. Компьютермен ушул отделдин начальниги кошо кирди. Компьютерден. Ошондо жана 2 квартираңызга, бир 3 бөлмөлүү, бир бөлмөлүү квартираңызга канча акча сурап атышат? Канча төлөйсүң дейт айда? Эми мындай айтканда, кече мен бир жакын тааныштарым мына ушул мэриядан 2 адам, анан кварталдын комитеттин башчысы атын айтпай эле коеюн, барыптыр кошо. Ошондо $950 беребиз деп барсам, мынага сүйлөткүм калган эмет бул. Бул жактары качса $950 мына жерде бүткөн үй бар деп көрсөттү. Айланайын, токтоп турчу. Жок, азыр кошо далил үчүн. Жок, Кече не деди? канча? Кече баргам, кече барыптыр да. Барып мына кварталдын комитет менен экиден Каныңызды айтып кое бериңчи, канча сурап атат, ошону айтсаңыз кыйнабай адам. биздин Булар бизге азыр канча төлөйсүң деп атат? үйдүн баасы азыр чечилилек деп атышат. Бирок сиздин үйүңүздүн баасын көрөбүз, анан булдун оценкасы чыкканда анан салыштырып көрөбүз деп атат. Медианын баалаган баасы биздин бир комнат берген үйгө жетпей атат. $950 эсептегенде булар. Кече $950 мына жерде бүткөн үй бар деп көрсөтүп барышты. Көзүбүз менен көрдүк. Ал үй бүткөнбү? Ичинде баягы эмелери жанагы душ, туалеттер бүткөн толук. Бүткөн үйгө кирдик. Баягы муздаткыч эмелери? Несе? Муздаткыч, жанагы газ, паз. Бардыгы газды биз баргандан кийин неме Газ кылды. печке айтып атам, газ. Газ бар. Газ барбы, газ печке барбы? Газ плит бар, газ бар. Газ кирди биз киргенден кийин. Gaz peske dağı berdi. Bizi uydu buz yetkende men yerde. Benim ana 2 invalid bolam var. Sinimin 2 kızı var. Bittasini kiyoga chiqardim. Bittasini mana oldim da mana. Ana meni bolam invalid bolam. Kecha borib miptegi kishi. Men oldiga bordimda nimaga bunaqa qilyapsizlar, dokumentimizni qachon beradi desam, izuvchi bo'lmasdan uyga kirib ketinglar dedi. Siz yeringiz yetmaydi dedi. Chiqayotganda bizni yetmaydi, yetadi deb bermaganda bizga. To'xtang. Buzayotganda qaysi yerdan? Aravanskiyda Mo'minova 46da yashayman. O'sha yerdan dedi, chiqinglar dedi. Mana meni bir devor qo'shnim. Turib turing, aylanay necha? Yo'q. O'qsangiz? Buzayotganda hech kimga jeringiz qanchalik ele deyin? 4,5 sotdi. 4,5 sot yer. Qancha komnata uy ele ichinde? Qancha bölmeli ele? 7. 7 bölmeli uy ele. Anan o'shoni buzdi. Yo'q, jarmini. Hozir 4 komnatam var. Bu yoqda 3 komnatamni buzdi, navesimni buzdi. Xalq qilib bergan, masjid qilib bergan o'zi. Ash oldimizda xolxo'ja qilib bergan, masjid qilib bergan. Hammomim, tualetim hamma yo'qimni buzdi. Kecha borib aytadi, "U seni yering yetmaydi" deydi. Yana pul to'lay. Qayerdan pul to'laymiz biz? Turib turing. Anan jeringizdin o'sha jarmini buzdi meriya. To'xtorboyevning tushunda buzilib, anan keyin sizga mo mipten uy berdi. 2 xona uy berdi. 2 xona. Aha. 2 xona uy berdi. Tualet, vanna yo'q, bolalar qiynaladi, mana invalid bolang qiynaladi deb o'zi Jenishbek To'xtorbekov bilan hali nima borib berdim. Miptegim bola Muhammad ko'p yordam bergandi. Men u bolani ham yomonlamayman, Shepni ham yomonlamayman. Shep katta Jenishbek To'xtorbekov qizimga mebel berdi to'yda, o'zini nomidan berdi. Yo'q, berdi-da belek qilib. Uni ham aytishim kerak-da men. Haqini ham aytishim kerak, nohaqini. Prosta hozir men qayerdan pul olib beraman? Men bu bolalarimni boqamanmi? U pulni beramanmi? Xalq nima sarson qiladi? Biz bu yerga o'zimizni Vistapga olib kelayotganimiz yo'q-ku. Necha marta keldik. Ana hafta beramiz, dokumentlar tayyor. Mana hafta beramiz dedi. Gazdan dedi, gaz qo'l qo'ymayapti dedi. Gaz qo'l qo'ydi dedi keyin. Yo'q, dokument ham yo'q, quruq gap. Hozir sizga Nerv bo'lib yiqilib ham tushdim kecha uyning ichida aylanib. Qayoqqa boraymi? Erim bo'lmasa. Tushundim. Саламатсыздарбы, урматтуу эл журт, Садыр Запаров. Мен Ташматов Аллах берди. Мен ошол Араманский 117, Момина 117 үйдөн чыкканмын. Муну эже менен бирге. Кошунубуз да. Ошондо 8 ай мурун Жеңишбек Токтарбаев эртеменде келген, вице-мэрлер менен чогулуп. Ошондо мени үйүмдүн сотуга 4 сотук болгон. Общий семья, атамдын эжеси менен общий 3 семья жашаганбыз да ошол жерде. 4 сотук жерде 3 семья. 3 семья жашаганбыз. Ошондо бизди үйдү көрүп туруп, кирип көрүп өзү. Ошол 8 адам мен 4 балам бар, апам, атам, аялым бар дегенимде, мен туура түшүнүп, сага болуп туруп семьяңа 2 комната үй берем, атам менен апаңа 1 комната үй берем деген. Деп, инекин ошондой дегенден кийин апам келген. Апам келип мэрге айткан. Урматтуу мэр,
ошол үйүбүздү бузуп алып, кийин домго чыгарып туруп, бизди ал жерден дагы айдап салбайсыздарбы дегенде, эч ким сиздерди эч каякка айдабайт. Ошол күлүч менен колуңарга документибизди беребиз деп өзү ошондой деп сүйлөгөн. Бул сөз 8 ай мурун болду. Ооба, 8 ай мурун болду. Андан кийин 8 айдан бери эмне иштер болду ошондо? Ошо 8 ай иштерден кийин ошол домго көчтүк. Көчтүңүз да. Ошол үйүбүздү өзүбүз бузуп бердик. Ошол 45 квадрат экен да. Эки комнатадагы, бир комнатадагы 45 квадрат экен. Ошондо биздик 2 соток кетип атат, калган эжемики калган да. Жалпы 90-92 квадраттай Ошондой алдык. Эки квартира. 2 квартира алдык. Азыр эми документин алдыңыздарбы? Жок, албадык. Ошону бересизби десек, азыр чужуп атышат да. Ошондой акцентке кылабыз. Кийинен сиздерди ошол акцентке кылып үйүңөрдү. Ошондон кийин беребиз деп ошондой деп сүйлөп атат. Түшүндүм. Дагы? Саламатсызбы? Биз Көкүмбүй көчөсүнөн келгенбиз. Көкүмбүйдүн аркы Арованга кетип атканда жолдо. Ошол көчөдөн келгенбиз. Биз 4 семьябыз. Бизди эми жолго алган эмес. Биздин эмеге 6 метрден Каналдын охрана зонасы болду. биздики жогоруда. Эмеге алган. Жогоруда машина базардын тушунда, Жапалак унаа базардын тушунда дом салынып атат. Ошонун канализация турбасы өтөт деп 6 метрден алган. Эртең менен ошо Жеңишбек Токторбаевич кирген өзү кирип 5 балаң бар экен, сага 3 комнат берели. Мына жакта барашный үйүң бар экен, меники 2 этаж болгон. Барашный үйүң бар экен, ушуну магазин кылып иштет сен, бизнес кылып. Балдарың жаш экен, 5 балаң бар экен деп. Ошол боюнча майда бузган. Майда өзү бар тракторду салышты, ошентип бузуп салышты. Туалет, ванна барды бузулуп кетти. Биз ошондо договорду бергиле, договор менен бузайлы десек, мэрияга өтсөңөр беребиз деди. Мэрияга биз 1 ай каттадык. Договор келишимди берип койгула, ошол неме кылганыңарды, айткан эмеңерди десек, мына ал даярдады, ана даярдады, ана кабинетке чык, 1 ай сүдүрөлдүк биз. Видеолору барбы ошонун? Жок, эме Жок, бул ар бир баягы сиздерге айткан убадаларын видеого тарттырып, ушунча эле го? Эртең менен. Өзү бирок ошол 3 комнат үй берем мен мына бул кызга дегенди, ошол жакшылыккабы немеде телефонуңун видеосун немесин жандыр деп, голосуну неме кылып кетти да кайра. Ошону менен биз кайра ошол келишимди тынбай сурап турдук, бергиле деп. Мен ошондо туалет, ваннам барды бузулуп кетти. Балдарым менен 3 ай эмеде жүрдүм, квартирада. Берген жок үй. Бербей биз күндө акыры квартиранын ээси чыккыла дегенде келип мен ушул жерде балдарым менен 1 ай отурдум. Келе бердим, кете бердим, акыры апарып туруп анан бардыгыбызга 3 коңшубуз, үчөөбүзгө бирдей кылып туруп 2 комнатадан үй берди. Үй берди. Миктен. Краснофлотскийден. Краснофлотскийден. Бул убактылуу деп койду. Дедиле анан чыгат экенбиз деп ошол боюнча отурдук биз. Кийин мына Чынарбек деген ипотекада иштеген бала барып калып, биздики немеби убактылуу десек жашай бериң, сизге убактылуу эмес деп койду. А боптур деп отурабыз, мына ушул күнгө чекти документти сурасак, кечегинде келип сурасак, биз эме дейт. Биздин мыйзамдын чегинде беребиз. Уместин немесинде берсек снос болгондорго дом бекер берилбейт экен. Биз ипотека МИПке өткөрүп беребиз. Ошолор өткөрүп берет. Ацент этилген сиздердики 1 сотик 630 000 сомго баалап коюптур меникини. Калганын мага ипотека кылып төлөп бересиң деди. Менин жолдошум экөөбүз эме мамлекет жумушта иштеп айлыктан каяктан төлөйбүз биз? Мен 5 балам, мен ошол үйдү ремонт кылып бүтүп балам үйлөйм дегенде буздум, балам үйлөнбөй турат мына. Эртең апрелде болом, каяка апарам? Балам ошол 2 комнатада жашап атат азыр. Кыздарым студент аралашып жата албайт экен 2 комнатада. Ошол ушул күнгөчө келсек, кече ушул неме чыкты ипотека деп. Ипотеканы жок кылып берсин, оценканы туура баалап берсин. Түшүндүм, рахмат. Сиз саламатсызбы? Здравствуйте. Я вот проживала по улице Максима Горького, это вот геологобаза. У нас дом никому не мешал, стояли. В марте месяце в прошлом году пришли, сказали нас снос на 3 метра. 3 метра нас снесли, там хозпостройки, баня, кухня на территории была, туалет, все снесли. Через месяц пришли, сказали, что этого недостаточно, нужно городу отдать еще 1,5 метра. 1,5 метра снесли. В июле месяце у мэра мы спросили, можно теперь забор строить, то что рядом у нас через дорогу стройка идет. Здесь эти машины то и дело на стройку стройматериалы возят. Мы не можем жить вот так открыто. Мэр сказал, да, ничего, вас больше не будут беспокоить, стройте забор. Мы забор построили.
А в июле месяце пришли и сказали, мы у вас полностью дом забираем, потому что здесь этим домам нет парковки. Снесли нас полностью, ничего ни о чем не говорили. Вот на Краснофлотской дали нам квартиру за 2 дня. Даже не дали нам ни вещи собрать толком, ничего. За 2 дня нас оттуда убрали. На Краснофлотской вот мы уже почти год, никаких документов нам не выдают, ничего нам не говорили о том, что будет оценка какая-то или чего. Просто сказали, что вам вот взамен даем квартиру, живите спокойно, не переживайте. Через 2 месяца вам выдадут документы. Сейчас подготовят все. Вот уже в марте месяце год. Никаких документов, ничего. А теперь еще говорят, что будут оценивать ваш дом снесенный и вашу квартиру, и будете платить разницу. Как они могут мой дом замерить, если там асфальт, дорога и тротуар? Как можно оценить мой дом, который снесли? Сколько комнат вам дали? 2-комнатную здесь дали. И сколько квадратных метров? Здесь комната 80. 80. Вот. И Участок. до сих пор нет документов, и Нет при этом они требуют Да, еще что компенсацию. будут делать оценку. И если сделают оценку, если наша квартира не будет соответствовать снесенному дому, значит, мы должны доплачивать. С чего мы должны доплачивать, если нас лишили всего? Частная собственность неприкосновенна. Для кого пишут Конституцию? А вы как вы относитесь к Сталину? К Сталину? Я при Сталине не жила, но, наверное, у него законы были, которые исполнялись народом и слушались. А сейчас наши мы что? В свое время Сталин тоже переселил этих армян, чеченцев, так же, как и вас, за ночь. Это было хорошо, как вы думаете? Конечно, нехорошо. Я считаю, что это тоже было нехорошо. Но сейчас не сталинские времена. Ну да. Да, сейчас у нас совсем другое время, и мы совсем другое поколение, которым вот мы, власть народа, да, мы избираем наш народ. Где наш вот нынешний мэр? Бывший мэр был с народом все время, сносил все, уносил все, общался с народом. Этот даже на 10 минут не может выйти, пообщаться с народом и хотя бы 2 слова сказать, что да, я ваш новый президент, я еще не в курсе всех дел. Я сейчас ознакомлюсь со всем, я вам дам какие-то результаты. Ну где результаты эти? Мы ни мэры не видим, ни конечных результатов. Если поменяется, опять будет Да, живем без документов, без ничего. Пусть выдадут, нет, а нас... Вы отдельно? Да, разные адреса у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже мы с мужем, сыном, с родителями жили на улице Исанова, юго-восток, возле школы Карла Маркса. Такая ситуация у нас тоже тяжелая произошла. Муж вообще был в больнице после операции. К нам приходят домой, я одна выхожу, я была с ребенком дома. Около 15 человек, работники мэрии. Утром, да? Ближе к обеду, наверное, да, было? Даже без предупреждения, даже не поздоровавшись, не сказали, что вот мы хотим сносить. Начали писать на нашем гараже, на наших домах слово «снос, снос, снос». Я выхожу и спрашиваю, что происходит, можете объяснить? Они начинают говорить, что будем все сносить. Я говорю, а почему не предупреждали? И именно из их уст была фраза, что 3 дня, и давайте уходите отсюда. Муж тоже приехал перевязанный, хотя ему вообще нельзя было ходить. Мы все были на нервах, не понимали, что происходит. Нас никто не успокаивал, а именно говорили, уходите. Они говорят, что вы, наверное, заняли территорию Карла Маркса. Хотя там еще жили родители, бабушка с дедушкой моего мужа, когда еще даже школы Карла Маркса тогда не было. Все документы у нас есть, мы предоставили. Они сказали, да, оказывается, у вас документы есть, но нам нужно что-то для школы построить. Или сад школьный будем строить, или какое-то дополнительное здание. Вот. И потом на следующий день пришли, ходили и говорили, за 3 дня, если не съедете, мы будем все разрушать. И нам пришлось с горем пополам, все были на нервах и попадали и в больницу, и пили лекарства, и просто-напросто мы очень, получается, и денег много потеряли. Мы все наши вещи бросили, раздали. Все, что самое нужное, мы только забрали. И куда переселили вас? На улицу, на Краснофлотскую. Но нам мэр обещал 2 квартиры, потому что у нас тоже и территория была нормальная, и у нас 2 дома было. То есть сколько квадратных метров территория? У нас около 4 соток земли было и 2 дома у нас, не считая дома, только
сама земля. Да, у нас 2 семьи, да? 2 дома было, да. Я же говорю, там еще мужа, бабушка с дедушкой жили. Их уже в живых нет. Они оставили вот в наследство наш дом, а получается, так с нами поступили и все отобрали. И действительно нам пришлось, нас заставили, мы переехали. Вот, о второй квартире уже молчат, хотя мы ходим, спрашиваем. Вот, обещали на юго-востоке дать, потому что мы просили район, на котором мы живем столько лет. Мы не хотели в Черемушках жить, мы хотели именно на юго-востоке. Нам пообещали одну квартиру там, одну здесь. Вот здесь мы живем, документов нет, а про ту квартиру, сколько мы ходим, муж ездит, спрашиваем, но опять никаких результатов нет. Да. И сейчас вам тоже сказали, да, что еще разницу надо доплатить? Нас не вызывали, мы просим, хотим поговорить, спросить. К нам никто не выходит, просто нам говорят, расходитесь, что вы тут стоите, и все, мы хотим обо всем поговорить, чтобы нам дали то, что обещали. Рахмат. Я, например, с улицы Муминова пришла. Вот когда вот так же наша ситуация была, за 3 дня выезжать деді, шығып кетелер nimaga. И мен махаллада bitta o'zim qoldim. Дайте хотя бы соглашение дедім. То, что вы бұздырапсыздар үйімі. Жоқ, тоқтап тұрыңыз. Сізде қанша эме болған аянты? 4,85. 485. А лекин дом большой, по 10 метров. Каждый дом современный. Yangi. Men вообще yashaganim yo'q uyda. Bir kun ham снесли. A shu kun oxiri bitta mahallada men qoldim, yana bitta qo'shnim qoldi. Chiqsang chiqding dedi. Bo'lmasam traktor bilan едем, как хочешь, будешь бегать по судам и ничего не добьешься dedi. Meni o'sha kuni даже hech narsa qilma. Даже hech kim bilan men hozir ham kirdim, у меня даже оценивать qilgani yo'q. Ko'ryapsizmi domimni? Потому что они меня так выселили. Men aytdim, хотя бы пишите мне от руки хотя бы соглашение. Hech kim quloq solgani yo'q. Новый дом, mana qo'shnilarim aytadi, давайте мы подпишем. Yangi qurilgan uyda tak снесли, dорогой uyda. Traktor bilan haydab bordi, hamma yo'q, buzildi. Olganim, почти olganim ham yo'q. Даже не успела. Hozir эми азыркы мерден талап кылдыңыздар, ошону мыйзамдаштырып берди. Kimdan talab berdi? Narigi mer ketdi. Xuddi shunisiga не один раз. Жок, наркы мер кеткенге муну антип атканда narigi mer ham chiqmagan. Алда chiqmay qo'ygan. Men aytyapmanki, menga даже manaqa работниклari bor-ku, meni taksi ехали, traktor bilan haydab tashlayman deydi. Men shundoq chiqqan, menga соглашение berdi, mahallada один я осталась. Hammani ko'chirdi. Men aytdim, без соглашения не буду. Shuning uchun menda mana 3 xonali domga ko'chirdim, 3 xonali uyim bor. Meni ikkita o'g'lim bor. Bittasi 4 ta bolali, bittasi bitta bolali. Bizga 3 xonali uy, даже без решения yotibman. Ana mana uyimni даже оценка ham qilmagan. Hozir mana kirib chiqdim. Hammanikini оценили. Men tushunmay qoldim, siz o'rischa, o'zbekcha qilib siylab o'tasiz. Yo, to'xtab tur. Bunday so'rovga javob bering. 5 sotqa yaqin uyingiz bo'lgan, jeringiz bo'lgan. Qancha ichida qancha uy bo'lgan? Qancha komnat? 3 ta katta большой по 10 метров uylarim. 5 komnataga 10 metrlikten 3 uy batqanbı? Ha, batırdыңыздар. Ma'qul 3 uyingiz var ekan. 3 uyda qancha uy bilan yashab atgan? 3 ta semya yashaymiz. Erim, 2 ta bolam, endi ular hozir ishda ishlaydi. 2 bolangiz 2 uyda, sizlar chalingizlar o'qingizlar biri ishlaydi. Ha, kvartira. O'shantib 3 uyda 3 hammaga shu. Yana bir yonboshga qurilayotgan uyim nezakonченный. Ma'qul. Uni hisoblagan ham yo'q. Ova. Anan hozir mer keldi, To'xtorboyev. Barda da o'shan bardi. Men bir marta ham ko'rganim yo'q merda. Ma'qul. Anan uyingizlarni sürdürdü to'liq? Ha, to'liq surdirdi. Вообще qo'ygan. Дорога uzishdi. Orduna qancha uy berdi? 3 komnataga olib chiqib qo'ydi meni. В тот же день, bir kunda olib chiqib qo'ydi meni. Krasnovodsk. Без согласия. Ha, ma'qul. Siz bayog'i chalıngiz o'qimiz. Men odamlar hammasi ishda. Hoppa, ma'qul turib tursangiz aylanayın. Al uyga Krasnovodskga. Siz chalıngiz o'qimiz ko'chdingizlar. Turabı? Qaynukalarim ko'chirdi, chalim ham ishda. Yo, ma'qul aylanayın. Siz biroq ko'chib barganda, emi chalıngiz o'qingizlar o'rnashdingizlar bu yerga? O'rnashdim. Ma'qul. Ha, iki bolangiz qayerga o'rnashdi? Asha ishqaqqa o'rnashdi. O'sha ishqaqqa o'rnasha olmaydi. Qolib o'tiribmizda. Men qaynamga o'tiribman hozir, например. Ha, siz qayerqa joylashyapmiz? Tomga chiqib yotyapman. Yotgan joy topib yotibman-da, uyda, beda.
Qanday qilishim kerak? Meni besaqlashib ay- janjaldan chiqarib qo'ydi. Ошо малда 8 ай өтүптүр. 8 айдан бери келип аттыңызбы? Не деп атты? Ay kelyapmiz mana hozir qanaqa bo'lsa shunday. Азырго келип атасыздар. Ага чейин көрүнбөдү. Mana zamestить nimaga? Xuddi shunaqa ko'ringanmiz. Ha, shunaqa ko'ringanmiz. Zamlari kirgizmaydi, zamlari urushadi, haydaydi. Turamiz, ertamandan kechgacha turamiz. Mana ona davleniyasi oshyapti. Ha meniki ham bor, hozir men ham oriyman, yotaman ketaman, charchaganda. Xuddi shuni singari ketyapmiz. Түшүндүм эже. Ukam sado bo'lib ketadi. Men Siz qayerda сөйлөшүп? Janag'i sen aytgan neme? Сулуу болуп сүрөткө түшүпсүңөр. Ошону айтсаң. Сиз өзүңүз сурансаңыз керек. Өзüm суранамын да Ал секс символ болчу дейм бизде. Онтип сүйтпөсөң кам. Түшүндүм. Мынаны көрсөң, мынеке. Будан бир үйгө муктаж деген мен инвалид балдарым Москвада биз жашаган үчүн мынаны бир айдын ичинде мага ушу мэрия бир айдын ичинде мынашынча кагаз берди. Жок, бул мына корутунду экен. Кана чечим? Чечим берилген жок. Чечим жок. Мына корутунда эмне дейт? Учурда үй бүлө мүчөлөрү дейт, арыз эси. Бул кызы, тууганы деп. Неврелер кызы менин үйүмдө. Тууганы деп коюптур. Ол Жок, тууган эмес, балдам, менин өзүмдүн балдарым. Ошонун баласы деп жазбайбы? Эмнеге булар тууган деп жазат? Эми бул жерде грамотность ушундай да. Сыдыкованын айтуусу боюнча Ош Шаркы мэриасынын турак жай алуу үчүн кайрылган, бирок канааттандырылып жол ала албагандыгын билдирди. Ошондой эле Энесай конушунан турак жай сурайт. Ош шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы Ош шаарынын Краснофлотская көчө үйүнүн убактылуу жашоочусу. Убактылуу дейт. Убактылуу. Сыдыкова Шайлоо Калбаевнанын жашоо шартына изилдөө жүргүзүүнүн жыйынтыгында турак жайга муктаж деген корутунду берет дейт. Ооба. Анан мына карай укам. Орозонун айында ушул мапта иштеген Улукбек неме деген бала. Мапта иштеген ким деген бала? Мухаммед деген бала бизди үйдөн чыгарып атканда эже сага догоп кетейин. Эми каяктыксың дедим да, мен мисалы окаттым деп. Десем эже деди, сизге деди, экинчи потокто берилет, биринчиден албайсыз деп алып, эми кече Орозонун күнүндө келип экөөбүз мындай маңдай теске көрүшсөк мындай дейт да. Эже мен айткан эмесмин дейт. Орозонун күнүндө биз мен Орозону ушул мэрия үчүн эле туттум мына айда чындап. Эми мен акыркы сөзүм ушул эми бизди Садыр Нуркожоев бизди ушул мигранттарды колдоп, ол жактан ушундай биздин үнүбүздү угуп. Эже эч кимди, эже мындай кылалычы. Эже мындай кылалычы. Эч кимди мигрант болуп жүргөн үчүн колдобой эле койсун. Эч ким бечара болуп турганыңыз үчүн колдобой эле койсун. Болгону сиздердин укугуңуздарды эле сактап берип койсун. Ошол эле. Мага айтылган Энесайдагы үйдү берсин. Мен башка сөзүм жок. Эч кимди антип сен бечара экенсиң деп колдобосун. Мигрант экенсиң деп колдобосун. Болгону сиздин укугуңузду эле мындай сактап берип койсун. Сактабаса жок, бузбасынчы. Ошол эле. Ошол эми биздикини. Ошол сүйлөшөлү, турабы? Tuzimsiz. Кандайсыз, жакшысызбы? Yaxshi, rahmat. Bizniki Tojik ko'chada. Tojik ko'cha qayerda? Tojik ko'cha mana Gagarin, Navro'zda orqasida. Navro'z restoran orqasida. Bizniki 5 sotiga 42 uyim bor edi. Ал жерде барашный үйлөр бар эле, ошо бардыгы сүрүлдүбү? Yo'q, u barashli uylar qoldi. Tojiklar жашаган Hali suvda u qoldi. Samovarda oldida hali nima bor, machitda oldidagi uylar bu suvda bo'yida edi. Meniki 15 ta uy soluvdim. O'g'lim Rossiyada ishlardi, 30 yil ishlagan uka. To'xtang, 15 uy solgan bilingiz. 15 ta uyda aylantirib o'zi mer kirib aytgan. 15 bölmeli uybu? Bo'lmeli uy, o'rtalari koridor. Yo'q. 15 xona soluvdi. Rossiyada 30 yil ishlab mehnat qilgan edi. Bolam endi katta bo'lib uylanadi. 5 sotiga 42. Dokument bor bile? Dokumentlarimiz bor. Anan al yerda snos qildi. 6 metr deb keldi. 6 metr deb kelib, keyin 10 metr dedi. Keyin 30 metr deb ponna uyim buzib yubordi. Yana men sizni eja dedi. Domga olib chiqib qo'yaman dedi. Yana 3 xonali domga olib chiqdi. Bolasi 5 ta bola. Yana o'g'lim yashaydi. Qancha uylar yashaydilaringizlar? 15 xona. Men o'zim cholim bilan o'g'lim o'tib ketib qoldi. Yo'q, kiyom o'tib ketdi. Qancha qo'joliq deyim, söyleyinchi, mana qancha qo'joliq yashaydi? 2 xo'jalikda endi o'g'lim bilan menda. Hozir o'sha 2 qo'joliqqa bir uy berdi? Yo'q, menga alohida bir xona berdi. Berdi endi unga Krasflot. Ay, qizimizga? Qizimga 3 xonali berdi, o'g'limga, Endi biz hozir unga ipoteka hech ham to'la olmaymiz. Biz uylarimizni buzdirib, qarz bo'lib ketdik o'g'lim. Biz qarz bo'lib ketdik, u qarzni to'laymizmi, ipoteka to'laymizmi? Bizga endi o'shini
Geç berip koyular dep so'ranch qilib keldim. O dokumentimizni berip qo'ysa, Tushundim. biz endi ipotekaga bir so'm pul, o'g'lim ham orib qolyapti. O'g'lim buzyapti, biz 205 ta bolani olib kelib buzamiz, 250 dan 2,5 mingdan buzdirdik o'g'lim. Al bayagı eме kılsa gerek da. Siz de үйүңүздү бузуп атканда, мынантип баягы аялдардын жолугун оңдой берсин. Ошентип эле. Ошентип жибитти эле. эмне кылды? Endi shunaqa qilib buzdikda, o'g'lim pulga buzdirdik. Meni hech ro'molim to'rlagan yo'q, haydab chiqardi. Echkilar dedi. Traktor bilan Echkilar Siz dedi. ko'rmöpsүздөр, körсөңүз sizdin да жолуңуз оңдойт. o'nglasa Unaqa nima qilgan yo'q, biz endi chiqasizlar dedi. Ammo bizga 1 oy ruxsat berdi. Uyingiz katta ekan, eja. Siz dedi, juda qiylanib solgan ekansiz. Sizga beraman dedi, berdi. Rahmat berdi. Ana bergeni. Yo'q, endi 3 xonali uy berdi. Бул баягы чубагажы айткандай чала өлүк жыландай кылып коюп атпайбы ал? Biz endi hozir qo'shni qatori bo'lib Berse ayağına çeyin berip bayağı bersa endi dokumentimizni berib qo'ysa o'g'lim, endi ipotekaga omma 1 so'm pul bera olmaymiz. O'shani endi sizga iltimos qilyapman o'g'lim, yordam qilasizlar. Bo'pti o'g'lim, tinch. Aman daha kim? Ha, siz. Salamatsız. Biz dagы ошо Юго-Востоктон келгенбиз, Карл Маркс мектебинин алдынан. 7 сотик жерим, двухэтажный үй болчу. Ал жерде 4 бала менен жалгыз жашайт элем, күйөөм өтүп кеткен. Бирок берилди, 2 комнатадан 2 берилди. Азыр биздин маселе дагы ушул боюнча документин ала албай жүрөбүз. Бул өзүчө бир койгой. Андагы бир койгойбуз, ошол үйдүн жанында магазинибиз бар болчу биздинчи. Магазинибизди пока времени капитал стройдон хозяйны менен сүйлөшүп туруп, жанына боковой жагына метр квадрат кылып магазин куруп беребиз. Пока 2 айга чейин чыгып туруңуздар деп бизди времени жерге чыгаргандагы, эми азыр капитал стройдун хозяйны мойнуна албай атат. Мен ал жерди башка бирөөгө сатып бергенмин, давно эле силерге бербейбиз деп атат. Анын времени берген местасынан качан айдап чыгат билбейбиз. Азыр баягы жерде уже Сиздин ошол жанагы капитал строй куруп аткан үйдүн жанында капталына азыр дагы бир жаңы курулуш башталды. Ошол жерде сиздин үйүңүз болгон. ошол жерге бизге магазинге место беребиз деген. Сиздин жериңиз Биздин наракта. магазинибиз болсо баягы Карл Маркс мектебинин жанында. Болду. Мектептин жанындагы деген маркет болчу, чоң маркет. Союздун малынан бери иштетип жүргөнбүз. Кызыл китеби менен документальный жолго деле чыккан эмеспиз, эч кандай эмелерди бузган эмеспиз. Аларды снос кылды. Аны снос кылды, просто Андан мектептин сырткары жериңизди территориясы. да снос кылды. Андан сырткары үйүмдү да снос кылып атат азыр. То есть дүкөнүңүздү дагы үйүңүздү да. Ооба. Дүкөнүңүз канча квадрат болчу? 200 метр квадрат. 200 метр квадрат. Эмеңиз жанагы Үйүбүз болсо үйдүн өзү где-то 110-115 квадрат метр, полторашка. Бирок жери чоң болчу да, жери 7 сотик жери бар эле. 7 сотик. Ого, анан Ал жерде летний кухня бар эле. Макул. Ошого азыр бул берки 7 сотукта турган үйгө сизге эмне 2 комнатадан 2 квартира берди. 2 комнатадан 2 бөлмө берди. Анан Берди. ал жерге азыр кимдер жашап атат ошондо? Квартирага алып, мен 4 балам менен жашап атам. Экинчисинде? Ошо 4 бала менен бөлүнүп жашап атабыз да. Балдарым чоң студент да. Бирөөсүн 2 жылдан кийин үйлөймүн. Андан кийинки балам дагы 11 классы бүтүп, 1 курста быйыл. Андан бойго жеткен кызым бар, кичинекей балам бар. Төртөө да биздечи. Анан берки 200 квадрат дүкөнүңүздү алгандан кийин ошол капитал строй жана капталына куруп аткан имараттан 200 метр квадрат берем деген. бере Мэрдин турган алдында сөз берип кол алышкан. Анын видеолору чыкканбы? Видеолору болуш керек. Ал кайнежем тарткан алардычы. Жок, өздөрү чыгарган эмеспи муну? Өздөрү чыгарган. Бул баягы мындай сүрүп атканын, ал деп атканын, мынтип жүрөк көрсөтүп аткандарын, сиздерге окшогондордун жолугун оңдогон эле тарттырыптыр дагы. Убадаларын тарттырбаптыр да анда, туурабы? Жолугумду менкин жолугумду оңдогон эмес. Мен үйгө келип айткан, сен мен менен 100 жолу соттошсоң дагы, мына ал жер мамлекеттин жери деген. Мына үйүңдү көтөрүп алып кете беркем, бирок жерди бизге бошотуп кой деген да. Эми азыр биз маалем 2 комнатаны эптеп ыйлап сыктап документин алып алсак, магазинибизчи. Магазин жок калып атабыз. Бул жерден канча адамдын тиричилиги бар? Мен 4 балам менен кайненем ал жердин аркасында жашайт болчу. Андан сырткары кайнежем бала чакасы менен жашайт. Бул семейный бизнес болчу да биздикичи. Күйөөм өткөндөн кийин баарыбыз топтолуп башкарып калганбыз ал жердечи. Мен ошо балдарымды үйлөп жайлашым керек. Ким мага каралашат? Мен бир каралаша турган бир тууган инем ал дагы өлүп калган болсо, пенсионер ата-энем бар. Ошо магазиндин местасы азыр в основном бизге проблема болуп атат да. А капитал стройдун балдары бербейбиз деп атат. Ал биздин эмес, проблема эмес. Келишим эч кандай кагаз жанагындай коюлган. Кагаз алынган эмес. Мени сөзүм деген. Макул. Жанагы ошол сөзүңүздү азыр мына жерге мынантип жазып бир кагаз берип, 200 квадратка 200 квадрат мынау мынантип салып берет. Мына деп аны өзүңүз кол коюп койгон мынага деп элеңиз. Андай кагаз берилбейт дегенде.
Неге берилбейт? Бүткөндөн кийин документальный кылып бүткөрүп беребиз деген да. Пока Андай кагаз берилбесе, анда могу магазин бузулбайт десеңиз болот. магазинди бузулбайт десек болбой, зордоп кирип бузуп таштап атпайбы? Жана инструменттерин алып кирип эшиктерибизди бузуп, жап тестес деп светтерди өчүрүп, сууларды өчүрүп Ушундай да бийлик ушул жанагы мажбур чыгарган. Биз чыкпайбыз деп до конца отурганбыз. Тегерегибиз полный бүтүп, битте биз магазин калган ортодочу. До конца отурганбыз. Бирок чыгышка мажбур болдук да. Биз Моминова Эйлүүдөн келдик, Араванскийданчы. Биз жакта 15 үйдү бузган. 7 үй бөлөгө үй берген. Бизге бир комната берген. Ушу мына 8 ай, 9 айдын жүзү болду. Биз документ ала элекпиз, ага элечи. Биздин үйдү көп бузуп экен десем, ушу үйдүн башына баш берген биз деп айткан мэр өзүчү. Ушу мен мына документ жок, мына сыздап жүрөбүз да эмне дачы. Ушуга келгенбиз. Аш Краснофлотскте жашайбыз биз да. Так, сиздер жардам берип койсоз аке бизге үйгө. Үйүбүз жок. Таятамыкиде жашартып, таятам сөдөн айда барганбыз аке. Азыр 4 жылдан бери карандашымыкиде жашап атам, аялым энасыныкиде жашап атат. Жок, түшүнбөдүм, токтоң. Сиздин жериңиз бар беле? Же тайтаңыздын жеринде сиз жашайт элеңиз, туурабы? Таятам үйдө жашап атат. Таятам сыгдырмай аялым уруп хайдап сыгдырмай чыгарып барды бизди. Ушунака азыр 4 жылдан бери карандашымыкиде жашап атам. Карандашымыкиде жашап атам да 4 жылдан бери. Балдарым нары бери кылып атат да, сыгдырмай. Чыгып кет деген хайда барып атат. Чыгып кет, бул иши сеники эмес деп бизди сыгдырып айтат да. Түшүндүм. Ашыңа жардам берип койсо деп атам. Мен кантип жардам берем? Могу карасаңыздар, мына жери, мыналар жерин берип, ошого мындай тең үй ала албай атышат. Азыр эми жер бербеген сиздерге кантип жер беришет? Кыйын азырчы. Бирок мына угуп атат азырчы, мынаны угуп атты буюрса. Туура. Кандай чечим кылат? Кандайсыздар? Биз ошо Ош шаарында жайгашкан Масалиева көчөсүнүн 17 дом, 15 дом Алмансур Аббакир боюнча ошо келип отурабыз, мына жамаат менен. Ошо жерде биз ушунча ишкерлер иштеп, кечеги 10 февраль күнү Жеңишбек Токторбаев барып снос деп жазып койду. Жазып койгонуна байланыштуу биз 1 ай орозонун урматы деп күткөнүбүз менен кайра ишибиз башталбады дагы. Жок, токтоп туруң. Мен түшүнбөй атам азыр. Биз Алмансур Абубакир кафеси боюнча келдик. Кафе боюнча келдик да. Ошо биз кафеге канчалаганда 50 ишчи. То есть кафеге Токторбаев барып снос деп жазып койду. Ошодон кийин кафенин иши токтоду. Ооба. Анан азыр ишке кайра кире элек. Же бузулуп кеттиби? Ишке киргизе элекпиз. Биз Токторбаев бузулду элекпи? Жок, бузулду элек. Бузулду элек. Ооба, снос деп келгенден бери ошо жерде жашаган 17 менен 15 домдогу жителдер бузулсун деген немени принципти кармап алды да. Элдер ошого эметип алды. Элдер принципти кармап туруп бузулсун дейт. Ол жерде бизде канчалаган 50дөн ашык ишчи нан табап жегендер бар да. Онун арасында жетим жесирлер бар, ата-энелерин карагандар бар. Канчалаган кыйналаган семьялар бар. Ошо иштейбиз деп арада кредит алып алгандары бар. Ошону төлөш керек да, айына келип калды. Ошо орозон урматы деп мына турдук. Орозодон кийин иштей бергиле деп мына уруксатын берилди. Ошо боюнча уруксат берсе дагы жителдер ошого моюн сунбай атат, бузулсун депчи. Биз ошону жакшы жагын карап берсин дедик эле. Бир жагы ишчилер ошо жерде нан тапкан аз келгенсип мамлекетке деле пайдабыз тийип аткан, налогто төлөп, сууну сууда, тазалыкта тазалык боюнча ошого боюнча да мамлекетке жардам тийип аткан. Эми ошончо ишчи азыр каяка барып иштейт? Ошончо иштин артынан келдик эле биз. То есть Алмансур деген мынау мечиттин маңдайында, Алай мечитинин маңдайында эме бар. Жанагы уламангана бар. Ал илгертен бир канчанчы жылдары? 2005 жылдардан бери иштейт. Биз студент маалда деле барып жечүбүз. Бирок ал 2 көп кабаттуу үй бар. Ошо 2 көп кабаттуу үйдүн мындай капталдарында, анан ошонун жер төлөсүндө жайгашкан, туурабы? Анан айрым квартираларында жайгашкан, туурабы? Ооба. Анан эми ал жерде бизде ушундай, мисалы, бирөө бизнес кылып аткан болсо, ошол жердеги тургундар же машина көбөйүп кетти деп ошого каршы болушат, же жит чыгып атат деп ошого каршы болушат, же шум болуп атат дейт. Анан ошонун ортосунда эми ал лагмангана өзү негизи шум кылбайт негизинен, Парковка деп айтып кетти, бирок парковканы да эске алып парковка кылынды. Парковка бар. Азыр шум дегидей шум деле болбойт. Шум деле жок. Музыка болбойт ал жерде. Жок, музыка болбойт. Жит чыгат жит деле чыкпайт. Жит чыккан ошо үстүңкү домдун неме дымахоттор бар.
баары каралган. Шаардын мэриясы азыр эми баягы ишкерлерди колдойбуз дегенден кийин ошол нерсени барып берки тургундар менен сүйлөшүп чечип бериш керек деп ойлойм. Болду, рахмат. Аны түшүндүк эже. Сиздер кайсылар? Азыр бул жерде байкашымча жамаат болуп келген окшойт. Булар баягы кафенин эмеси, булар баягы компенсация боюнча ошол. А сиздер? Биз жер боюнча. Кайсы жер? Дачада документ боюнча келдик. Алай бирден келдик. Сиздерге эмне болгон эле? Бизге кызыл китебиз жок. Кызыл китебиздин көйгөйү менен келдик бул жерге мэрдин астына. Биринчи мурунку мэр барып эме деген эле. Эне сайга көчүрөбүз силердики болбойт деп. Сел боюнча, сел коопсуздугу экен деп. Селканасыңар, силерди снос немеңерди, документиңер жок, силерге документ бербейбиз. Документ бар беле өзү? Документ жок өзү негизичи биздечи. Акт менен жашап атканбызда үй салып, ол жерден сатып алганбыз пулубуз мененчи. Кимден сатып алгансыздар? Кубанычтан сатып алганбыз. Нурановтанбы? Нуранов өтүп кетти ал. Ол Нурамалиев болуп кетти. Бул баягы мына дачада экен да? Дачада. Южныйда дачадачы ошодобуз. Азыр мына жерди мен азыр түшүндүрүп берип коеюн. Туугандар мындай. Оштун мына түштүк тарабында дача деген жер бар. Ал илгери Союздун маалында мына жердеги партиянын кызматкерлерине дача болуп берилип турган жер болчу. Анан ошону дачниктер коому деген түзүлгөн дагы ошол дачниктер коомунун балансында турган жер болгон. Дачниктер коомунун төрагасы Кубаныч Нуранов деген болгон. Анан ал жанагы ошол маалда партиялар жоюлуп кеткенден кийин жанагы ошол дача иштетүүчүлөрдүн коомунун төрагасы Нуранов ошол жерге кандайдыр бир жол менен кожоюн болуп калган. Анан ошол жерде жер кеңири болчу, элгерки дачалар болчу, андан сырткары дачадан сырткары дагы жерлер болчу. Ошол жерлерди анан өзүнчө сызып, сатып жүргөн. Бирок ал ошол маалда жанагы госрегистрде катталган эмес. Бирок ал киши ошол сызып өзү баягы мындай документ жасап алган өзүнө берилет деп. Анан ошентип элдерге сатып жүргөн. Бирок ал госакт деп эсептелбейт. Ал берки эмеге кадастрга катталган эмес. Анан ошонун айынан булар ал жерде генплан эч нерсе деле жок болсо керек, өзү Нуранов өзү эле мындай сызып туруп анан бере берген да эми. Анан ошентип жүргөн, мэрия талашкан, Нуранов соттошкон мэрия менен, мэрияны бир нече жолу утуп койгон соттон. Ошентип анан жүрүп акыры Нуранов өзү өтүп кетти, кайтыш болуп кетти. Кайтыш болгондон кийин бирок проблема калды. Аны немелерде кызыл китептери бар, азыр өткөн жактары бар. Туура мыйзамдаштырабыз деп аракет болгон. Ошол маалда барып келгиле катталгыла, мыйзамдаштырылгыла деп баягы Мырзакматовдун маалында бир ошондой болгон. Андан кийин ошентип бир жолу колго алынган, кийин калып кеткен. Анан азыр сиздерге ошондо кызыл китеп алдык, жарымыбызда жок кызыл китеп. Ооба, ошону кийин азыр мына дагы бир мэр келди, жанагы Токторбаев келип, бул жер болбойт экен, селкана экен, көчкүлө деди. Көчкүлө деди. Анан каяка көчөсүңөр деди? Эне сайга көчөсүңөр деди. 26 үй бүлөн ошол жерден эсептеп, булар көчүш керек, буларга эне сайдан жер бергиле. Булар дагы ушуларга немелерди кетирген, каражат кетирген, ошол үчүн эне сайга кетириш керек, буларды ошол жака көчүргүлө. Ага чейин МЧСтин заключениясы берилгенби ушул жер селкана деген? Же берилген эмес? Селкана деп берилген эмес. Бул жерде жашагыла, бул жерде селкана коопсуз деп ондой кагаз берилген эмес. Коопсуз деп эч ким айткан эмес. Эч ким айткан эмес. Мэр барып туруп кооптуу деди. Мэр барып ошол жерден өзү эле эсептеп чыгарып койду. Үйлөрдү коопсуз эмес экенин чыгарып койду да, кеткиле деп элечи. Анан Акбарга айткан, Акбар барып ошо жеринен баарын жазып, документтештирип бизге кел деген, бирок Акбар болуптур деп, мэрдин көчүнчө болуптур деген да, ошол боюнча бизге барган жок. Макул, эми токтоп туруң. Азыр туруп туруң. Азыр сиздердин үйүңөрдү буздубу, бузбадыбы? Жок, бузган жок. Документ жок, кызыл документибиз жок, эч жерге каттала албайбыз. Сиздер азыр ошол жаңы баягы Токторбаев сунуштаган үйдү сурап атасыздарбы же документ сурап атасыздарбы? Бизге болушунча документ сурап атабыз. Болду. Бизге коопсуздук кылып берсе, сайыбызды коопсуздук кылып берсе, кызыл документ кылып берсе, ошол бизге. Пособиядан жок, кызыл китеп жок, пособиядан жок. 5-6дан балдарыбыз бар. Иш жерде. Мунака. Акбар деген мына ал. Берака кел. Жок, мынага жооп берип койсоң эмне дейт эми бул? Баары жокту карайт, бизде ошо бизге барбайт, бизге карабайт. Монолордун документин кандайсың? Сен ошо жердин төрагасысыңбы? Мен канча жолу жолуктум бул балагачы, канча жолу айрылдым. Уксаң? Уксаң? Алай бирдеги. Ал Нуранов Кубанычтын маалында, Мырзакматовдун маалында кызыл китеп берилген ал жерлерге. Кийин берилген эмес, жөн эле мынандай кагаз менен мыйзамсыз бандай документ. Мырзакматовдун ушунда дейм.
Мырзахмат тушунда кызыл китептер Гусактысы бар да булардын. ылдый жака берилген. Баягы алай бир тарапка Мырзахматтын убагында берилген. Кийинкилери Мунапс менен алды. Мунапс менен алды. Бизден азыр Анан кийин Мунапсга булар неге? документ бар дагы, кызыл китеп бар да. Одан кийинкиде жок да. Ошол Мунапс Селкана туура келип калган. Селкана. Билесиз, сиз прекрасно билесиз. Селкана. Селканага МЧС руксат бербейт. Жок, макул болсун. Селканага баштап документти жасагандан кийин анан буларды башка жака көчүрүп атканда ошо документтин негизинде көчөбү? Ошого госактысын жасап берип койбойсуңарбы ошону? Жок, аны госакт жасаганга деле булар азыр кызыл китепти, баягы кызыл китеп бериш үчүн атайын неме болот? Баягындай комиссия, мына жерде Мунапстын комиссиясы бар. Комиссия каралат комиссияда. Ал мөөнөтү өтүп кетпедиби? Мөөнөтү өтүп кеткен эмес, булар ошо отказ болгон. Келип комиссияга кирип, булар селкана экен, буларга документ бере албайбыз деп туруп отказ болгон. Билесиз, өзүңүз деле прекрасно эже. Приказын ошону сенчи, мисалы үчүн бирөөзгө барасың дагы болду, силерге документ болот дедиң, чынбы? Бирөөзгө бардың, силерге тик карап атат, көчүрөбүз дедиң. Азыр бул жерде мындай. Нуранов, ал жерде бул баягы жалаң ушу баягы чалмакей чалып койгондордун иши болуп атат. Нуранов ошентип жерди берип койгон. Азыр мэрия буларга ошо жерине документ бере албай отурат. Себеби селкана экен. А көчүрөйүн десе, ал көчүргөндөн кийин башка жерден үй бериш керек буларга. А үйдү берсең, буларды мажбурлап чыгарсаң, эртең мунун акчасын биз төлөбөйбүз деп чыгат. Андай болсо кандай болот? Туугандар, азыр эми мынандай. Чалмакейди мурунку мэр Токторбаев чалып кеткен. Ал көрсө азыр эми түшүнүп атам, бул жерде элге барып жанагы элди сөгүп атканын, аларды урушуп атканын, аларды мажбурлап чыгарып атканын, ар кимге ар түрдүү убадаларды берип атканын YouTube'га, Instagram'га, TikTok'ко, жанагы Facebook'ка чыгарган эмес экен. Көрсө ал ийгиликтүү болуп баягынтип снос болуп атканын, анан баягы лентаны кесип атканын, анан мынантип жанагы жүрөк көргөзүп мынантип бир артист болуп атканын, ошолорду чыгарыптыр. Анан мына жер снос болсун деп кетип аткан жерлерин чыгарыптыр. Чуркап атканын чыгарыптыр, а проблемаларды чыгарбаптыр. Азыр эми ага окшоп герой болуш өзү мындай соо адам аны кылбайт да, антип герой болбойт да, соо адам баштап санайт. Так, мынанча үйдү снос кылсак, бул жерде ушунча соток жер бар экен. Демек мунун баасы мынча болот. Анан буларды башка жака көчүрсөк, ал жерде үйдүн баасы мынча болот, жолдун баасы мынча болот, светтин баасы мынча болот, инфраструктура ушунча болот деп аларды санайт дагы кой дейт. Коркот, бирөөнүн акысына кирип кеткенден коркот. Популисттенип эле баягы сүрдүрө бериш өзү негизи көрүнгөндүн колунан келет. А бирок ал сүрдүрүлгөндөн кийинки кесепеттерди моюнга алыш көбүнүн колунан келбейт. Азыр ал сүрдүрдү. Азыр эми көбүңүздөр айтышыңыздар мүмкүн. Ал ошол мэрликтен Токторбаевди албай турсаңар, бул чечет болчу да деп, кантип чечет болчу. Ал мына нерсени андан 5 бетер күчөтөт болчу. Кайсыл акчанын эсебинен чечет? Өзүнүн эсебинен чечеби? Чечпейт. Мынанча үйдү, мына тургандардын бардыгын үй менен камсыз кылыш, ал оңой жумуш эмес ал. Азыр бул жерде мындай болуп атат эми. Жанар Акаевтан азыр булар кабыл алсын деп талап кылып атат. Байкашымча азыр ал Жанар Акаевда буга бере турган жооп жок азыр. Себеби азыр жанагы Миктин үйү деп атышат. Миктин үйүнүн кожоюну башка да. Миктин үйүнүн кожоюну Мик да алчы. Анын өзүнүн балансы бар, анын өзүнүн эсеп кысабы бар. Аны мэр жанагы эме кылып берип койгон менен өзүнүн чечими менен эле берип койгон менен, бирок сөзү менен, чечими менен дагы эмес, сөзү менен берип койгон менен азыр аны азыркы мэр алып туруп буларга ошонун сөзүн кайталап бериш керек. Бериш үчүн жанагы Миктин акчасын төлөп бериш керек. Аны кайсы бир ишкер курду же кайсы бир акчага курулду да. Курулду, эми биздин жерде. Азыр же болбосо, жо мен аны түшүнүп атам, аны азыр ошол баш аягы жок болуп атпайбы? Наркы баш аягы жок ала берген жерлерди, анан баш аягы жок үйлөрдү бере берген. Азыр документин бере албай турат. Себеби документ ал бериш үчүн акчасын бериш керек да. Жанагы үйдүн акчасын ким берет? Маселе ошондо болуп атпайбы? Ошону эми бизден эме кылып туруп чыгарып атышат да, ошол акчаны. Азыр Мик азыр ошондой дейт да. Менин акчамды ким берет эми дейт да. Бул азыр мен түшүнгөнүмө караганда мындай кылды да. Жеңиш Токторбаев кандай кылды? Мындай кылды. Так, эжеке сиздин азыр сумкаңызда канча акча бар? 1 миллион барбы? Сизге 100 миңи жетет, 900 миң бериң, деп туруп алды дагы. 900 миңни элге, кыздар чай ичип койгула. Менден деп койду. То есть
өзү красавчик, а бирок акча мунуку. Ушундай болуп калды. Анан беркилер айтып атат, о, мер красавчик деп атат, а буякта бирөө ыйлап атат. А ол өзү жылдыз. Ушундай болуп атат. Азыр эми ошо схеманы азыр баралы дагы ошо жерден бир көргөзөлү. Кеттик. Достор, азыр мына ушул жер жөнүндө, ушул үй жөнүндө сөз болуп атат. Жанагы мэриянын алдына барган 60 адам мына ушул үйдү талап кылып атышат. Себеби мындай болгон. Мына ол жерде, ушул жерде, бул Черемишка деп аталат Оштун, Черемишка кичи районунда 96 батирлүү үй курулган. Бул үйдү Ош шаардык мэриясынын балансында турган МИК деген муниципалдык ипотекалык компания деген мекеме бар болчу. Мына ошол мекеме курган. Ал Ош шаардык мэриясына карайт. Бирок мындай маселе бар. Бул мекеме 2010 жылы Ош жана Жалал Абадты калыбына келтирүү деп жанагы Ош окуясынан кийин ошол калыбына келтирүү дирекциясы пайда болгон. Ошол дирекция үйлөрдү курган. Ошол үйлөрдүн ичинен айрымдарын ушул МИК өзүнө өткөрүп алгандагы аны ипотека кылып адамдарга берип, анан ошодон биринчи капиталын чогултуп алып, ошодон анан ошол чогулган капиталга улам бир жерди сатып алып, анан ошол жерге үй куруп, улам дагы бир жерди сатып алып, ошол жерге үй куруп, анан элге арзан үйлөрдү берип келаткан. Бул бир жагынан ошо Ош шаарынын тургундарына арзан үй менен камсыздоочу компания болсо, экинчи жагынан Оштогу муниципалдык ишканалардын ичинен эң кирешелүүсү ушул болгон. Өзү негизи Ошто азыр тазалык ишканасы ал убыточный. Киреше алып келбейт. Дотацияда отурат. Шаардык суу канал ишканасы ал убыточный. Ал киреше алып келбейт. Оштогу жанагы троллейбустар паркы деген бар. Ал убыточный, ал дагы киреше алып келбейт. Алардын бардыгы ошол мэриянын казанынан мага бер деп оозун ачып турушат. Себеби бардыгы алар киреше алып келбеген, өздөрүн өздөрү бага албаган компаниялар. Анан эми ошонун бардыгын Ош шаардык баягы бюджеттин эсебинен ошол компанияларды багып келаткан. Кирешеге чыккан эмес алар. Анан аларды багыш үчүн кайсы бир жактан киреше алыш керек да. Ошол кирешелүү компаниялар булар Оштун баягы машина базары, Оштун кадимки азыркы мынау базар, андан сырткары ушул болгону 3 гана кирешелүү компания бар Ошто. Оштун бюджетин камсыз кыла турган. Оштун бюджетин көтөрөбүз дейт, кантип көтөрөт? Көтөрүштүн бир жолу ошол эки базар болсо, машина базар менен жана элдик базар боло турган болсо, үчүнчүсү мына ушул муниципалдык ипотекалык компания болгон. Бул киреше дагы алып келген. Андан сырткары элге жанагы арзаныраак үйлөр менен элди камсыз дагы кылып аткан. Андан сырткары баягы мал менен шаарда мындай иштер болуп турат. Мисалы бир аябай майып болгон бирөө болот. Ошол майыпка мисалы президент келет, же болбосо мэрия келет, же болбосо мисалы эгемендүүлүк майрамы болот, Нооруз майрамы болот. Ошондой майрамдарда символикалуу түрдө бир квартираны алып, ошол бир бечаранын көзүн ачып, ошого жаша деп кое турган каражат керек да. Ошондой квартира керек. Ошондой квартираны дагы ушул МИК камсыздап берип турган. Ошого дагы керек болчу. Кечегинде мисалы 3 4 төрөп коет бирөө. Анан ага дагы көңүл буруш керек. Аны кандай кыласың? Аны барып, эгерде бир компаниядан бир квартира берчи, президент келет эле эртең ошого мына 4тен бирөө төрөгөн экен, ошого берели десең, компаниянын кыжыры келет. Себеби ал айтып атат, мен салык төлөп атам го. Ушунча адамдын айлыгын төлөп атам го, соцфондун төлөп атам го. Бардык эмелерди эч кандай жеңилдиги жок, жерди сатып алып атам. Условиялардын бардыгын сатып алып атам. Неге мен кайра эле силерге квартира башканы бере берем деп айтат алар. Анан ошон үчүн, ошол баягы ишкердин укугун бузбаш үчүн, ишкерге зулумдук кылбаш үчүн ошол МИКке окшогон мындай мэриянын өзүнүн компаниясы болгон. Ушул МИК болгон. Анан эми ушунун кирешесинен алып, ошондой бир бечарага батирди бере коюп, подарка кылып, президент келгенде, же бир майрам болгондо, ошентип бере коюп турганга дагы каражат керек. Ага дагы ошондой батирлер керек. Ал ошол МИК болчу. Бирок азыр Жеңиш Токторбаев келди дагы. Анын максаты мен түшүнгөнүмө караганда ушул МИКти банкрот кылыш. Муну банкрот кылып туруп, анан жанагы өзүнүн жанагы ГИКти өзүнүн колуна алып, ошону иштетиш болгон. Менин оюмча. Анан ошол банкрот кылыш үчүн азыр мына жердеги 96 батирдин бардыгын анан адамдарга деп туруп таратып берип койгон. Бергенден кийин эми эмне болуп атат? Азыр эми муну берет. Макул, берсин. Азыр мынау бергенде дагы мунун дагы акчасын төлөбөптүр. Бул боюнча дагы бир шаардык кеңештин чечими жок, же өзүнүн буйругу жок, эч нерсе жок. Анан азыр МИКтин өзүнүн жетекчилиги азыр мен бул үйдү бербейм. Мен берсем кантип жооп берем деп алар бербей отурушат. Эл болсо, эми муну кече мэр берди эле го, бизге бергиле деп атат.
Муну берип кое турган болсоң, баягы компания, бир Оштун кирешелүү бир компаниясы омен болот, жок болот. Жок болгондон кийин Оштун бюджетин көтөрөбүз дейт, көтөрө албайсың. Кантип көтөрөсүң? Каяктан көтөрөсүң? Ошондой болот. Бирок азыр эми муну не кылган? Бир 20 дайын жанагыда популисттик кылып, жанагы 20 Россиядан окууну бүтүп келген артисттерге 20-ны беркер ма деп таратып берип койгон жанагы кыздарга. Андан сырткары мына жерде ошол баягы үй снос болгондорго дагы таратып берип койгон. Азыр эми булар же кире албай отурат. Кириптир, бирок документин ала албай отурат. Азыр эми кандай болот билбейм эми. Муну жок кыла турган болсок, ошол бир чоң кирешелүү компаниядан айрылабыз. Сиз дагы алган дедиңиз, ушул жерден? Ушул жерден 1 комната, 3 комната үй алганбыз. Азыр кирип көрөсүздөр үйдү. Биз мисалы үчүн кошумча төлөй ала турган эч кандай акыбалыбыз жок. Жолдошум азыр жумушу жок. Бир гана эле мен иштейм. 4 балам бар. Орукчан кайнатам бар үйдө. Азыр өзүздөр көзүздөр менен көрөсүздөр, кайненем аппаратта жатат. Кире берейин, Өзү мындай компания Бишкекте дагы жок. Кыргызстандын бир да жеринде ошол муниципалдык ипотекалык компания жок, ийгиликтүү иштеп келаткан. Бул башкалардан айырмаланып ийгиликтүү иштеп келаткан болчу. Бул кечеги чыккан жанагы гидке чейин эле ошол жанагы элди мэриянын өзүнүн жетекчилиги көзөмөлдөп, өзү кепил болуп, анан өзү адамдарга үйдү салып берип, арзаныраак. Бирок ошол эле учурда мэриянын өзүнүн дагы бюджетин көтөрүп турган кирешелүү мекеме бул Кыргызстан боюнча бир эле Ошто бар болчу. Башка бир да жерде жок эле бул. Азыр эми ушуну жок кылганы калдык окшойт эми. Азыр эми мынау тургундар айтып атат. Жанар Акаев жаңы мэр бизди кабыл албай атат дейт. Азыр мен түшүнгөнүмө караганда Жанар Акаев азыр не дейм азыр чыгып алып буларга деп азыр буга даяр жообу жок болуш керек. Кичинекей го? Ушундай кичинекей бекен, Кичинекей. Эми арзан үй ушундай болот да. Ооба. Bunun da remontları жақсы бүткөн эмес, жаракай кеткен, кухняларында жана кафе жанаштырган олордуку көбүнкү түшүп калган. Кааласа видеолорун да өздөрүнө жөнөтөбүз мэрияга эгер керек болсо, МИКтин өздөрүнө да жөнөткөнбүз. Кийин рабочийлерин жөнөтүп кайрадан жабыштырып берген. Дубалдардын көбү кухняларында, чоң үйлөрүндө жаракалар кеткен. Капельница коюп турабыз. Мынау коляска. Мына мэриядан берген бизге 1 комната үйү. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Бир бөлмө берилген экен да сиздерге. Саламат, кандайсыз? Жакшысызбы? Бир бөлмө берилген, 1-3 комната. Бул байбичеңизби? Мен кемпір. Мен кемпір. Өзүңүз карайсыз? Мен карайм. Келиним иште. Өзү жалгыз үйдө карап калат. Иштен келгичеңде, кичинекей балам сабактан келгичеңде дары дармегин берет, памперсин алмаштырат. Ушундай жаткан акыбалына карабастан бизди көчүргөн. Макул болуптур деп жаңжал салбастан келгенбиз, ошого да мейли болуптур деп ыраазы болуп келгенбиз. Эми бизге мына кылып аткан ответтери ушул болуп атат. Биз кайсы арыбызга ошол акчанын үстүнө кошуп беребиз. Ушулардын пенсиясына эсеп кылып атабы, 7.000ден пенсия алат эки 14.000 сом акча. Мен 28.000 акча алам. Күйөөмүн эме кылып тур жанында наемный болуп иштейт, күнүмкүсүн күнүгө алат. Болсо болуп калат, болбосо жок. 4 баланы биз каяктан багабыз? Мурда бирге жашачу элеңиздер? Чогуу жашайт болчук. Ошого азыр бул жерден бир бөлмөлүү бир үй берди. Өзү көргөн, мэр өзү көрүп тур, андан кийин 3 комната бирөөнү 4-этажда бир 3 комнатабыз бар, 3-этаждан бул бир бөлмөлүүнү берди. Ошону менен бүттү болгон, Ошого сиздер башында ыраазы болгонсуздар. Ыраазы болуп, макул болуптур деп урушпай, талашпай көчүп келдик эми. Азыр ошондо сиздер чал кемпир бул жерде бир бөлмөлүү үйдө сиздер жайгаштыңыздар, сиз бала чакаңыз менен 4-кабатта. Да, ал жактабыз. 2 бөлмөлүү үй белән 3 бөлмөлүү үйдө. Мурда бирге жашачу элеңиздер. Мурун чогуу бирге жашайт болчук. Жер үйдө. Жер үйдө. Катта үйдө. Ама yok bağıydı. Үй bağ, как алия Namangan'ı gül bağıdı olsan gül bağıdı. Ama yok bağıydı. Nima kaç, nima badi, nima pamildayı, kulpunay, bu nazarı satı olmasıydı. Kızım hammasını yetkizaydı. Yeyimiz yaxşıydı. Өзүңүздөр ошо жерден тамаркадан өндүрүп, эгип өзүңүздөр
Барлығы мер өзі көрген қандай мемлекет. Ошо жериңизди дагы майлы болуптур деп талашпай, урушпай, жол салам дегенде майлы болуптур. Эми мамлекетке керек экен, тротуар элдер дагы мындан деп жолго чыгып эмесин коопсуздугу үчүн деп макул болуптур деп жерибизди бөлүп бердик. Ал дагы документи дагы бар. Документин дагы көрсөтөт. Ал документин жокко чыгарган жок. Сүрөтү дагы бар. Жокко чыгарган жок. Ошо мурунку эле кандай эмесе, алган жок. Документ колумузда. Жериңизде эмне болду? Жерди эле азыр эми ушул үйгө мемек кылып туруп алмаштырды. Мурун кандай болсо. Жок, жериңиздерде азыр эмне турат азыр? Азыр ал жерде азыр котлован казып туруп, двухэтажный мен стоянка салынып атат. Ал жолду расширять этебиз деп. Жолду салды, тротуарды салды. Андан тышкаркысын андан кийин жанагынтип азыр тегеретесин мемек кылды дагы бузуп туруп, котлован казып туруп, ал жерге азыр стройка иштеп атат. Двухэтажный стоянка мемек кылат экен, коет экен ал жерге. Onu частныйда сатып алат. Бизге айтты. Мектептин территориясына бөлүп мемек кылып туруп өткөзүп беребиз. Мектеп бузулат. Жаңы мектеп салынат деп. Азыр мектеп бузулду, жаңы мектеп салынып атат, бирок анын территориясына өткөн жок. Мектептин өзүнүн мурдагы эски эле территориясына салды. Мектептин территориясына Азыр барып көрүп келсек болобу ошону? Болот. Мектептин территориясына болгону жанында магазиндер бар эле, үйлөр бар эле, ошолор гана эле өттү. Биздин жерибиз өткөн жок. Биздин жерибизди башка бирөөгө сатылып кеткен. Бир көрүп койсок болобу? Болот. Шарттарына. Бизде ушул эмелер жаман тетири да. Эшик бул жака чыгат экен. А мына кулчатылды мына жака койбойбу дейм да. Бизде жителдерде көбүндө. Эмнеге ушундай тетири кое беришет? Монда ручкалар коюлган эмес. Эшиктери жок туалеттеринде. 13-квартиранын туалетинин унитазы шалактайт, суу чыкпайт. Ошолорду оңдоп бергиле десек, макул болуп туруп, азыркы убакытка чейин чозуп келет. Мына жагы наркы жактан жарака кетиптир бир аз. Уядан уайыкка кеткен. Бул дагы эмеси дагы толук болбоптур, а? Кафели. Мына жака кириш үчүн эшикти бир айланып, бул жактан кулчатылды жагышың керек экен дагы, анан кайра киришиң керек экен бул жака, туалетке. А душка киришиң үчүн эшикти бир айланып, муну жандырып, анан кийин кирип, анан жөн эле мындай кетип атканда эле мынтип басып кое турган кылбай, тетир ойлонгон биздин кызык эмелер бар да. Ашканасы Достор, мына ушу мен турган жер бул Аскар Шакиров көчөсү. Аскар Шакиров көчөсүндө мына жерде эски үйлөр болгон. Мына тротуардын ордунда болгон. Ушу жерге чейин келген. Анан Жеңиш Токторбаев келип, баягы баштап мына бир аз жылгыла деп мындай жылдырган, бир 3 метр жылдырган экен, тротуар курабыз деп. Андан кийин дагы бир озеленениеге деп дагы 1,5 метр алыптыр. Андан кийин толук алыптыр. То есть бул жерди бир эмес 3 жол снос кылган. Анан ошол 3-чү жолку сносунда таптакыр мына жерди түү орду менен бардыгын алган. Алгандан кийин бул жердин ээлерине, то есть 5 ээси болгон экен, ошол 5 кожоюнуна жанагы миктин куруп даяр кылып койгон үйлөрүнөн берген. Бирок алардын башын ачпаптыр. Мунулордун документин жокко чыгарбаптыр. То есть буларды сотко береби, же болбосо жанагы мэриянын өзүнүн бир чечимин чыгарабы? Кыскасы мыналардан бул жерден эми мен наркы үйдү алдык, ошого ыраазыбыз. Мына өзүмдүн жеримен баш тарттым. Мынакей сиздерге ушул жердин госактысы деп ошондой бир тил каат эч нерсе жаздырып албаптыр. Документте албаптыр. Өзүнө өткөрбөптүр мэрияга. Булардын документи өзүндө турат, а үйлөрүн бузуп салган, а наркы жанагы миктин даяр куруп койгон үйүнөн берип койгон. Бирок анын документин беришкен эмес, тек паспортун беришкен эмес. Булардын өздөрүнө атына каттап берген эмес. А бирок үйдү мынантип үйлөрдү бул жерден сүрдүрүп алып туруп, азыр эми башка бир компанияга бериптир. Ушул жер сага деп сатып бериптир аны. Бирок ал азыр имиш угуп атам, бул жердин азыркы кожоюну менде жок. Мен билбей атам, бирок азыр имиш угуп атам. Бул жерди дагы ошол кожоюнга дагы өткөрүп бербептир. Сен сала бер деп туруп, аны дагы сөз жүзүндө салдыра бериптир. Мынантип ал келип ошол сөзгө ишенип ал дагы жанагы казып баштаптыр. То есть бул жерде бардыгы жөн эле баягы курук сөз менен иш боло берген. Курук сөз менен бир жол снос кылган, 2 жол снос кылган, 3-үчүсүндө толук снос кылган. Анан кийин курук сөз менен эле булардын жашоочуларын алып барып жанагы жерге миктин үйүнөн берип койгон. Алардын документин буларга берген эмес, ушул жердин кожоюндарына. Анан бул жерди бошоткондон кийин аны бирөөгө саткан.
бирок ал саткан адамга дагы бул жерди өткөрүп берген эмес. Кыскасы нак жанагы периште мэрдин кылганы ушундай иш болгон. Ала барман, ала була, чала була дегендей омбу иш болгон. Оргу баргы сөздөр болгон. Анын бардыгын биз ура молодец деп бакырып колдоп отурганбыз. Бул кандай мэр болду экен деп. Көрсө ушундай мэр болгон экен. Эми азыр айтышат да, неге Оштун башка мэрлери иштеген эмес деп. Башка мэрлеринде акча болгон эмес биринчиден. Экинчиден ал мэрлердин биринде дагы артында мындай колдоо болгон эмес, саясий колдоо жок болгон. Үчүнчүдөн ал мэрлердин бардыгы артын ойлошкон, бул бирөөнүн үйүн азыр алып койсок, анан ага бирдемени төлөп бербесек, алар ыраазы болбосо, эртең прокуратурага арызды жазса, мени апарып камап койсо, мен эмне кылам деп бардыгы корккон. Себеби алардын бардыгы мындай нормальный бир адекватный адамдар болушкан. Анан ошол мыйзамдан чыкпайын, кой деп секин иштеген мэрлердин бардыгын жек көрүп, жаман көрүп, анан кийин омбу келип туруп бардыгын кыйратып, бузуп, андай кыл деп, баягы жок акчага адамдарга тилемиз эле маселени чечип койгонду азыр биз жакшы экен деп атабыз. Биз башында бул нерселер көрүнгөн эмес эч кимге. Булар азыр ушинтип снос кылып атса, мэрия айтып аткан болсо, эми мэрия деген чоң институт да, мамлекеттик орган да. Анда булар акыр мэрия берет да деп булар ишенген. Ана мэрия айтып атса, жол салабыз деп атса, кантип каршылык көргөзөбүз деп булар дагы эч кимге арызданган эмес. Мисалы мен деле муну эч уккан эмесмин, мага деле бирөө арызданып келген эмес. Дырыс мынаны ушундай кылып алып койду жерибизди, документибизди жокко чыгарган жок. Наркы жактан үй берди, бирок анын документин берген жок. Бул кандай болот деп эч ким келген эмес. Азыр келип атышат. Мына мен бараткан жер, мына көчө Аскар Шакиров көчөсү. Мына тарабында Карл Маркс мектеби бар эле. Анан мына жерлерде мурда катар дүкөндөр бар эле. Анан ушул дүкөндөрдүн бардыгын мыйзамсыз деп Жеңиш Токторбаев алдырды, сүрдүрдү. Эми бул мыйзамдуу болгонбу, мыйзамсыз болгонбу аны Кудай билет. Бирок муну алдырып салганы өзү негизи жакшы болду өзү. Себеби мына жерде бурулуш жер болчу, кысталаң жер болчу, анча-мынча авариялар болуп турат эле. Маселе жок, алды. Алганына эч кимдин мындай туура эмес деген киши жок. Бардыгы айтып атат, туура болду, жакшы болду деп. Бирок маселе азыр мына жерде жана бир келип сүйлөп атат. 200 квадрат метрлик дүкөнүм бар эле деп атат. Ошол дүкөнүмдү сүрдүрүп алып, мына курулуп аткан мына жерден имараттан мына 200 квадратты бересин деп мэр ушул куруучуга мына Капитал Строй деген компаниянын кожоюнуна айткан дейт. Кожоюн азыр айтып атат дейт. Мага айткан эмес, мен бербейм деп. Кыскасы бул жерде дагы жанагы снос озек болгон. Мунун жерин алып атканда мунун да башын ачып койгон эмес. Ага компенсация катары ошол 200 квадрат метрлик дүкөнүн алып атканда, бул жактан 200 квадраттык дүкөндү берип атканда, мунун дагы башын ачып койгон эмес. Жөн эле сөз жүзүндө муну сүйлөп коюп, жылдыз болуп интернетке чыгып кете берген. Бирок андай милдеттенмелерди алган жерин интернетке чыгарбаптыр. Ал сүрдүрүп атканын чыгарып атыптыр, молодец болуп атканын чыгарыптыр. Бирок мунун акчасын мынтип беремин, антип берем деген жерлерин чыгарбаптыр. Азыр жок. Азыр эми бул айтып атыптыр, мага айткан эмес, мен билбейм деп. Берки болсо, эми мен көчөдө калдым, мен кантип тирилик кылам? Күйөөм өлүп калган. Өзүм балдарымды өзүм багып атам. Менин мурдан кадимкидей бир киреше берип турган окатым бар эле. Ал окатымды алып койду. Эми кандай кылам деп ал ыйлап атат. Кыскасы ушундай туугандар.